Ассаламу алейкум, урматтуу Шибеге программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Манас шаарында турам. Албетте, ушул карапайым адамдардын арызынын негизинде келдим атайынчы. Мындан бир жыл мурда 2024 октябрь айларында ушул Асан Мойдунов болуш керек, менимче, жаңылбасам, ушул арыздануучунун 3 жашар кызы ушул Манас шаардык балдар ооруканасындагы ошол Асан мырзанын мага берген маалыматына караганда дарыгерлердин шалакылыгынан улам ушул 3 жашар кызым каза болуп калды деп арызданат да. 1 ай, 2 ай ушул Шибеге программасына кат жазып отуруп, мына ушул убакыт келген экен, кезеги келип мына жерге келдим. Азыр алдагы мүнөттөрдө мен ушул окуянын чоо жайын объективдүү сиздерге таратыш үчүн биринчи кезекте Асан мырза менен барып ушул катта жазылган оорукананын дарыгерлерине барып туруп маалыматтарды алып, бетме бет, арай көзү чарай маалыматтарды алып топтоп сиздерге берейин деп атам. Урматтуу көрүүчүлөр, бул эми Асан мырза айтып атат, мисалы менин кызым каза болуп калды, аны эч качан артка кайтарууга болбойт. Бул болгону мен ушул адилеттүүлүк издеп жүрөм. Азыр сотторго өтүп, азыр 1 жылдан бери ар кандай кыйынчылыктарга душар болуп жүрөм. Бирок адилеттүүлүккө сөзсүз жетем дейт. Адилеттүүлүккөчү кийинки муунга, кийинки ушул балдарга коркунуч жаралбасын, коопсуздук болуш үчүн мен ушул программадан чыгып, ушул нерсени айткым келди деп атат да. Окуясын, тагдырын жана башканан. Мен азыр ушу шаардык прокуратуранын алдында сүйлөп атам. Ортодо азыр алдыда ошол дарыгерлердин маегин алып берем, анан ушул жердеги Манас шаардык прокурорунун маалыматын берем. Себеп деген азыр соттук процесстер жүрүп атат. Чечимди азыр айта албайбыз. Алардыкы туура эмес экен же булардыкы туура экен деген маалыматтарды. Бирок мүмкүн болушунча акылдын жетишинче так маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Байкап, баам салып туруңуздар. Айсанат, мени кара, колуң көтөр. Биз азыр, урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул жугуштуу оорулар бөлүмүндө иштеп, ошол мезгилде ошол Асан мырзанын кызын карап аткан Ыкбал деген дарыгерге келдик. Азыр ошондон бир маалымат алалы кенен депчи, материал объективный болсун депчи. Жалаң эле Асан мырза врачтардын баарын эле күнөөлөй бергенден алысмын дейт. Ушул келип дейт, арай көзү чарай, ушул дарыгерлердин өзүнөн деле интервью алсаңыз, маек алсаңыз, алар дагы өзүнүн кылган аракеттерине жооп берсин деген максатта. Азыр биз күтүп атабыз. Жерде негизделген 4 врач күнөөлүү болуп атат да. Ошо 4 врачтын колунан өтүп, хирургический экен, хирургическийге жеткизбей, булар чакыртпай, убагында жардам кылбай, ошо хирургияны чакыртып, хирургиядагылар келип чалганда, келип баланы карап, операция кылып, жардамды көрсөтүп, кылганда баламды алып калмак да. Операция кыла турган нерсени операция кылышпай коетпай бул жерде. Операция кылып, анан көтөрө албай же ушундай болуп чарчап калганда дагы менин догум жок болчу буларгачы. Операция кылды, булар жардамды көрсөттү деген маанидечи. Ал булар жардамды көрсөтпөй туруп кызым чарчап калып атпайбы бул жердечи? Саламатсызбы? Орун басар сизби? Жакшысызбы эже? Биз мамлекеттик канал ЛТРден Шибеге программасы. Асан мырза кат жазып кайрылды эле, биз эми шайлоо бүткөндөн кийин келдик. Анан азыр эми сиз деле мамлекеттик канал кызматкерсиздер да, сиздерчи. Анан эми азыр ремонт болуп атыптыр, биз туура эле түшүнөбүз эми барып зданияңыз ремонт болуп аткан турбайбы? Анан ушул маселе боюнча бир окуя болгон экен да. Асан мырзанын кичинекей периштеси, периште кызы чарчап калган экен да. Анан объективдүү болсун деп, мисалы, эки тараптын маалымат алып атабыз. Анан Асан мырзанын бизге берген маалыматына караганда ушул оорукананын 4 врачын күнөөлөп атам дейт да. Ушул нерсеге, ушул жагдайга алып келген 4 дарыгери күнөөлүү дейт да. Ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Окуя качан болду эле, кантип болду эле? Өзүңүздү тааныштырып. Саламатсыздарбы, мен азыркы учурда Жалал Абад облустук балдар клиникалык ооруканасынын директорунун орун басары Сапарбаева Мусаяна. Ошол
окуя болгон учурда мен отпускада болчумун. Былтыркы жылы болгон. Бул 2024-жылы. Кийин отпускадан келгенден кийин бул бала боюнча биз ошол окуя болгондон кийин разбор болгон. Разбор болуп, бардык врачтар менен разбор кылып, эскертүү немелер, выговорлор берилип, иштен алынган. Анан эми азыркы күнгө чейин ушул иш жүрүп атат. Эми ал учурда ушундай болгон экен. Мен точно ошол учурда келген эмесмин да, көргөн эмесмин баланы. Хирургический болуп калган. Операцияга алардан мурун бала чарчап калып атат. Кыскача маалымат боюнча ушундай. Дарыгер катарында мисалы сиз өзүңүздүн ишиңиздин профессионалысыз да, мен өзүм ишимин жакшы билем да. Азыр мен сизге мындай суроо берип атам. Ошол кол алдыңыздарда иштейби же ушул сиздер менен кесиптешпин Ыкбал деген эже менен жолуккан атабыз да. Ушу чогуу эле барып жолугуп маселени бир ордунан талкуулап алайлыбы? Сиздин уруксатыңыз менен жүрөрүңүз бассын. Ана жүрүңүзчү, сиз да ошол жерден суроолорду берип, мисалы бул мамлекеттик канал, бул жеке коммерциялык канал эмес. Эми бала бир күндө эле хирургический болуп калышы мүмкүн эмес негизи. Жетелеп келген баланы реанимацияга качан, кайсыл учурда жаткызыш керек эле өзү негизи? Реанимационный состояние болгондо балдар реаниматологдор өздөрү оценка кылат. Бала если без сознания келсе, судороги болуп келсе, бул жакта бизде атайын шкалалар бар да, неотложный признак. Ошол кыз кандай акыбалда келген экен? Эми тяжелом состоянии келген, немеге инфекцияга жаткан деп жатышат ошол учурда. Келсеңиз, бул жака ошосоңуз. Өтө оор абалда келбели? Жок, мен кызымыз жетелеп келген оор абалда болгон эмес, мына врачтардын өздөрү деле кечеги сотто айтты. Оор абалда келген эмес кызыңыз деди. Биз көргөндө жакшы болчу, ошол бойдон алып киргенбиз. Алып кирип анан жаткыздык деди. Эмнеге реанимацияга жаткыздыңар деди. Каяка эмне кылышыбызды билбей, реанимацияга жаткызып койдук деди. Эмнеге эмне кылышыбызды билбейт деген суроо болушу мүмкүн эмес да турабы? Эмне кылышыбызды билбей калган ошол учурда. Реанимацияга врачка айтты, реанимацияга аласызбы, албайсызбы десе, албайм дептир да. Албайм десе Ыкбал деген врач. Албайм десе, анда жазып бериңиз, албайм деп десе, ошондон коркконуман алып алдым деп жооп берип атат. Ыкбал деген врач. Коркконуман анан алып алдым, алып жаткызып койдум. Кусуп келген да бала, Бала кускан эмес. Бала окшуп келген. Окшуп келген, инфекцияга жаткызган. Кускан эмес, окшуган. Инфекциядагы Алтын деген врач көрүп, бул куспайт атат. Кусканда же ичи өткөндө инфекционный болот болчу. Мен жаткызып өзүм дарылап берет болчум. Бул инфекционный эмес, курсагы ишип атат, дөмпөйүп турат. Уруп көрдү, карап көрдү. Анан буну хирургияга алып баргыла, хирургический деп кабылдама бөлүмүнө алып барсаңар, ошол жерден хирургияга кабыл алып, хирургияны чакырып, кабыл алып, ошол жерден рентгенге тартат, УЗИге тартат, анан хирургический болсо, сразу хирургия өз жардамын көрсөтөт деген да. Ошол өзүнүн жардамын көрсөтпөй эле хирургияга келип рентгенге түшүргөн, рентгенге түшүрүп туруп эле эки врач менен эле чечип койгон. Кандай кылабыз? Курсак ишип турат. Мага айткан хирургия неме деген врач. Ким эле? Назар деген врач айткан. Курсагы ишип атат. Ичинде газ бар экен деген. Газ бар экен, рентгенде көрдүк деген. Эгер газ ишип туруп кетсе, ишип аткан болсо, биздин көзөмөлдө турат. Ишип аткан болсо, тешип, воздухчу чыгарып, операция кылып, жакшы кылып беребиз деген. Сиз эч кандай кыжалат болбоңуз, эмнеде туруп туруңуз деп мени тургузуп коюп, реанимацияга жаткызып туруп, өзү барып, хирургияга барып туруп, иш бүтпөй туруп, иши убактысы бүтпөй туруп, иш убактысы бүтпөй туруп, 1 саат жооп сурап, 1 саат алдын жооп сурап кеткен. Ошол бойдон кайтып келген жок. Анан заведующийме айттым дейт, заведующий Азамат деген врачка айткам дейт. Ал мени сөккөн дейт. Сөгүп мени айдап чыккан дейт. Ошо Назардын айтуусу боюнча да, мени айдап чыккан, анан мен жооп сураган үчүн кетип калгам. Ошо Азаматтар караш керек болчу деп, ал ошо заведующийсине төңкөп атат. Сотто деле ачык айтып атат, мен заведующийси бул операция кылыш керек болчу, реанимацияга жаткызбай деп, нары бери кылып туруп, 2 врачты, 4 врачтын ортосунда реанимациядагылардын Камил Сатарович, Ыкбал, Азамат, Назар, ошо 4-өнүн арасында нары бери кылып туруп, кызым чарчап калат. Убакытты өткөзүп койдук дейт. Убакыт эртерээк болгондо операция кылганда алып калат болчук дейт. Ужак кеч да, кеч. Азыр кантип ошол врачтар? Өздөрүнөн маалымат аласыздарбы? Отделенияда. Ыкбал деген чакырып келип койсузбу өзүңүздүн алдыңызда турган. Эми ушудан алайлы да, биз башкаларга кетели. Башка жакка барып да бере турган суроолорубуз бар. Эми сиз жалпы жөнүнөн өзүңүздүн биз берген суроого жооп бердиңиз.
Биз эквалежени көрдүк азыр элечи. Кирип кайра чыгып атат. Жерде азыр врачтар бардыгы кетти деп неме кылып атат. Врачтар кете турганы кетти, иштен кетти деди. Бу жерде эч кандай врач кеткен эмес. Бир эле врач өзүнүн каалоосу менен Камил Сатарович деген врач иштен чыгып башка жумушка иштеп жүрөт. Аны биз билебиз. Көрүп эле жүрөбүз. Өзү деле айтты. Ал бул врач азыр бар неме иштен алынды деп силерге айтып берип атат да. Ошол туура эмес маалымат. Туура эмес маалымат берип атат азырчы. Азыр бардыгы эле иштеп атат. Азыр иш убактысында азыр бардыгы эле ишинде да. Не дейт? Азыр биринчи этажга көчүп атабыз да биз азыр реанимациябыз экинчи этажга көчүп. Жок, азыр биз чыгып атканын эле көрдүк, 5 метр аралыктан эле көрүп аттык да. Анан неге аякка кетти? Реанимация айтып атам, бул жака көчүрүп атабыз биринчи этажга. Жок, мейли, биздин сураныч менен келип 2 минут убакыт бөлүп суроолорго жооп бере эле кетип калбайбы дейм да. Чыгат азыр. Жок. Ооба. Сиз ушул жерде турасыз, ошо чыкканда сиз өзүңүздүн жаныңызда сүйлөп берсин. Урматтуу көрүүчүлөр, эми азыр дагы Асан мырза мындай да, биз оорукананын ичиндебиз, мамлекеттик мекеменин ичиндебиз, мамлекеттик каналдын журналисти катары. Сизге суроо да, сот процесси эмне болду эми ошондо азыр? Сот процесси жүрүп жатат. Бүтө элекпи дагы? Бүтө элек сот процесси. Мына 1 жылга айланып сот процесси бүтө элек. Ошо экспертизадагы ошо врачтардын күнөөсү бар, ошо. Кечиресиз, азыр бул боюнча дагы суроо берем, мен эжекенин да убактын албай эле. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Өмүрзак Азимкулов атчаным, ЛТР мамлекеттик телеканалы. Ушу мамлекеттик каналга сиздин дагы арызыңыз биз үчүн маанилүү, сиздики дагы маанилүү биз үчүн. Ошого арыздын негизинде Асан мырза бизге кат жазган. 3 жашар кызынын чарчап калгандыгы боюнча былтыркы болгон окуя экен. Ошол мезгилде биринчи кабыл алган врач катары, же ошол мезгилдеги биринчи ошол окуяга күбө катары сиз кандай бул маселеге мисалы жооп бересиз да? Эмне болду эле? Ал бала кыз келгенде биринчи мен кабыл алган эмесмин. Бул жакта биринчи больницага жатканда приемный врач башка бир күн мурунку врач күндө иштеген врач кабыл алган. Мыйзам ченемдин көрүнүшү, мисалы кабыл алуу бөлүмүндө кабыл алат. Больницада наркы инфекционныйда жаткан, анан кийин инфекционныйдан анан бизге келген. Ал бизде биринчи кабыл алган эмес, ал которулуп келип атат да. Биз мындай суроо мындай болду да, ошол күнү күбө болгон дарыгер катары. Жакын турсаңыз бул жака. Ошол жерде анан кийин бул жактын приемныйдагы, биздин бул жактагы инфекционный эмес, биздин приемныйдагы Гафуров Абдрахим врач мени чакырды. Мен реанимациядамын, ал приемныйга чакырды. Приемныйдан анан Салман уулу Назар мен үчөөбүз көрдүк. Көргөндө Назар рентген кылдык биз деди. Эмени көрбөдүк деди. Хирургический оорууну көрбөй атабыз деди. Ичин жана пальцевой исследование кылдык. Анда жакшы эле деди. Хирургический жок деди. Анан кийин эмеге жаткырдык деди. Соматика бөлүмүнө жаткырдык деди. Ал жактан СОПШ кылыш жок болчу. Дайыма көп жылдан бери караган врачы жок экен. Ал ошто экен эле, окууда болчу экен. Анан кийин азыр абалына жараша, ооругуна жараша реанимацияга алып тур сен деди, наблюдениеге деди. Анан кийин Назарга айттым, бул баягы хирургическийге окшоп турат. Десем, хирургический жок, заведующий менен сүйлөштүм деди. Сиз ошентип айттыңыз, бул хирургическийге окшошуп турат деп айттыңыз, Мен ошол баягы рентгенин көрүп, ошол мындай сездим да, ошондойго окшошуп атат депчи, мен хирург эмесмин да. Анан ошону айттым, айтсам жок, неме эмес деди. Хирургический эмес деди. Бул немеде неме только ошол соматикада ошол жактын больной экен. Бул жанагы оорусу бар эле да өзүнчө. Ошол оорусу менен лечение болуш керек, буну ошко жөнөтүш керек деди. Анан кийин бирок наблюдениеге жатсын бул жерде деди. Бул оорду мындай ал жака жөнөткөнгө болбой турган акыбалдар эле да. Азырчы ошко жөнөт, бул жак башка жака жөнөткөнгө болбойт эле. Анан алып кирдим, кызды көтөрүп киришти. Саат немеде приемныйга саат 11-де келген экен, капельница алып, обследование кылгыча саат 2 болду. Анан биз реанимацияга кирдик. Ошол жакта немесин бердик, капельница койдук баягы. Анан апасынан сурадым, апасы кирди. Апасын ошол Индияда ушундай болду эле, ичи көөдү эле, сок бердик эле, туруп калган сок экен эле ошол. Ошону бердик эле, ушундай точно ушундай болду эле.
ошолдон отравление болгон окшойт, азыр дагы ошону машинада турган сок бар эле, ошону берип коюп ушундай болду деп айтты. Ана деп ошол баягы хирургический исключать этип кетип атат, ама хирургический жок деп кетип атат. Анан кийин мен аны сураштырдым, эмне болду эле, эмнеден кийин болду деп баарын сурадым, ушундай деди. Анан анда кыздарга айттым, эч нерсе бербегиле, азыр только капельница алсын деп айттым. Айтып анан капельница койдук. Мен саат ошонуку жумушум саат 3кө чейин эле. Мен 2де кабыл алдым. Анан 3тө ошо апасын сурадым, где-то 3-4 болчу да. Анан кийин где-то 3-төн 3:30 чейин кыз кандай келсе ошондой акыбалда жатты. Бирок баягы ичи көп вздутый болуп турган, ичин онтуп аткан кыз ошол приемныйда эле ошондой болчу. Ал жакка келгенде эле ошентип отурду. Андан кийин атасы бир кирип чыктыңыз окшойт да. Бир кирип чыкты, анан ошол саат где-то 4-төргө жакын кыздын ичи аябай тез неме болуп кетти, вздутиясы аябай күчөп кетти. Андан кийин ошо 4-төрдө чалдым мен хирургка. Азамат Исматович, келбесеңиз болбойт, бул жакта аябай оор болуп атат кыз дедим. Келиңиз, бул неме кыздын хирургический эле окшойт, келиңиз көрүңүз десем, бул биздики эмес деди. Жок, бул аны ошко жөнөтүр деди. Ошко жөнөткөнгө болбойт азыр акыбалы. Келиңиз көрүңүз, бул жакта андай акыбалы аябай оор болуп атат десем, айтты, ал азыр аны операция кылсак, ал баягы ичинде онкологический чыксачы, аны кантип кылабыз деди. Аны мен сураштырдым, мен Сопо Эшенгуловичка чалдым дедим. Мен чалдым, ал жерде андай оору жок экен, онкология жок экен. Бул анын оорусу только ал онкологический менен не связаны, силер кылсаңар болот экен деп айттым. Айтсам, ошол өчүргөнмүн ошентип. Келиңиз деп, ошол убакта келбеди. Мен ошондон кийин жумушум саат 3тө бүтүп атат да. Мен аны жазып, не кылып бүткүчө ушунча убакыт болуп кетти. Аны чалып, анан кеттим. Ал учурда мен ошол саат 3төн 3-4 болордо уже Камил Сатарович биздин заведующий, анан кийин неме бар эле. Марзия Мырзакуловнач, аларга тапшырып, анан мен кеткенмин. Мен бул немеден кеткенмин. Мындай бир суроо да, мисалы үчүнчү, сиздер эми Гиппократтын антын ичкен дарыгерсиздер анан менин жеке көз карашымда да мисалы жумуш бүтүү убактысы эгерде ошончолук абдан кооптуу абалды жараткан оорулуу келип калса, менимче чектелбесе керек деп ойлойм да. Анан менин жумушум бүтүп калды, анан ал келиш керек болчу, ал караш керек болчу деген сөз бул жерде болушу мүмкүн эмес да. Ошондо туура сүйлөсөңүздөр. Мисалы үчүн мынакей Асан мырза келсеңиз, мына ушул жерге келип мисалы кандай мисалы мага чейинки айтып аткан суроолоруңуз азыр бул жактын айткан сөздөрүнө мен кошулбайм. Азыр бир 95% жалган болуп атат. 95% жалган. 5% жалган болду. Себеби мен кызымды жетелеп келгем. Мына Алланын алдына айтам, мына өз деле күбө, кызымды жетелеп келгенмин, ичим ооруп атат деп. Врач, хирургический врач Назар деген врач келип, перчатка алып келиң деди. Аптекеден перчатка алып келдим. Немеге жаткызып, колун аркасына перчатка менен колуна кийип, тыгып көрүп, эгер ичегеси артына келип калган болсо, түртүп койсок газ чыгып кетет деп ошондой деди. Газ бар деди. Мында рентгенде көрүнүп турат. Жапжакшынакай болуп эле мына газ бар. Любой адам көрөт. Газ барбы, жокпу көрүнүп турат. Неде рентгенинче. Рентгенинде эле көрсөттү. Телефондон көрсөттү. Анда мына пленка чыга элек болчу. Көрсөтүп туруп газ бар экен деди. Анан булар реанимацияга алып кире турган баланы алып кирбей турган баланы алып кирип атат. Реанимацияга кандай убакытта алып кириш керек реанимацияга? Реанимацияга дем ала албай, оор акыбалда болгон бала кирет. Басып жүргөн баланы реанимацияга эмнеге алып коет? Реанимацияга. Ушул суроолорго булар жооп бербей атат. Булар алып койдук, анан кылып койдук, мынтип койдук деп эле кутулуп атат. Булар жооп бериш керек да ошо сөздөрдө. Реанимацияга алып койду. Эмнеге алып койду реанимацияга? Коркконунан алдыбы? Эмнеге алат? Бул жак Назар айтып атат. Мен айткам Ыкбал деген врачка, бияка. Мен айткам, аласызбы албайсыз десем, албайм деген. Анан жазып бериң десем, жазып бербейди, коркконунан алды. Ошо жазып бербей коюп алды деп. Буяк айтып атат, мен коркконуман алдым, жазып берген жокмун деп. Бул андай кылбаш керек эле. Реанимацияга баланы жетелеп келген баланы реанимацияга албайт да, албайт. Инсульт деп коюп, не деп коет? 4-5 бир 6 врачтан келип туруп, топтолуп туруп, буулугу балага чечим чыгарыш керек. Рентгенге түшүрүш керек. Консилиум деп коет, консилиум деп коюп, УЗИге түшүрүш керек болчу, рентгенге түшүрүш керек болчу. УЗИ келген жок, мисалы, УЗИге тарткан жок. Мына азырга чейин УЗИсин жок.
УЗИге тартыш керек болчу, рентгенге түшүрүш керек болчу. Бар жогун карап туруп, анан 5-6 врач бир чечимге келип туруп, директоруна чыгыш керек эле, могу баланын иши атат. Мындай абалда кандай кылабыз? Хирургический кайсыл оору менен ооруйт? Ошонун баарын аныктап туруп, анан кийин ошого жараша операция кыла турганбыз. Операция кылыш керек болчу. Операция кылбай турган болсо, башка жака жөнөтүш керек беле. Бу жерде колунан келбейби, карай албайбы, башка немеге жөнөтүш керек болчу. Эртерээк. Убакыттан уттурбай. Убакыттан уттурбай. Анан саат 3 болгондон кийин кармап отуруп туран жаткызып койдум. Анан реанимация хирургтар келбей койду. Мен чакырган болчумун, мына телефондо чакыргам, ал келбей койду дейт. Ал физически чарчап калдым эле дейт Азамат деген врач. Хирургтан. Физически чарчап калдым эле, анан чалган экен, мен барбай калдым дейт. Бул шылтоо эмес да. Бир баланын өмүрүн сактап калыш керек да булар. Булар ант ичкен. Кандай болгондо да эгер ишип кетип аткан болсо, бизге чыгып, балаңардын курсагы ишип кетат, хирургияга чалдым, келбей атат деп бизге айтыш керек болчу. Ал тили жок бала айта албайт, ичим мынтип атат, антип атат деп айта албайт да. Мен киргенде баягы реанимацияда эч ким жок болчу экен. Бияк компьютерде отурган экен, аркы немеде, комнатада. Мен киргенде реанимацияда бир кыз жатыптыр, мурдуна неме салган, тит деп мурдуна салынып жатыптыр. Менин кызым биякта жан талашып дем ала албай, курсагы ишиген, жарылайын деп жүрөт, отурат, жатат. Жарылайын деген бала ыйлай албайт, башка кыла албайт, дем ала албайт, аба жеткизе албайт. Мен кирдим, киргенден кыйкыргандан кийин Камил Сатарович деген заведующий келди. Келип не кылабыз деди. Мага чейин мен кирбесем, ал ошол жерде жатып өлүп калат да. Ага чейин эмнеге карашпады? Компьютер неме жаза турган зарыл эмес го, зарылды кылыш керек да, туурабы? Сразу баланы караш керек. Алып калдыбы, жоопкерчилик так болуш керек. Балага карап, ата-энесине айтып, мындай болуп атат, балаңар оор абалда, же мындай кылышыбыз керек болуп атат, же ошко жеткире турган болсо, ошко барыш керек эле деп айтыш керек болчу. Булар эч нерсени айтпаган, алып кирип алып, хирургия келбей калды деп туруп, саат 5 болгондо уже кызым чарчап калды. Ошондо дагы ал келген жок. Мен барып өзүм айтып, канча акча десеңиз берейин ака, колуман келген берейин, таап берейин, кызым ооруп алды деп өзүм чакырып келип атам. Эгер мен барбасам, анда деле келмек эмес. Ким дегенди? Камил Сатар, неме Азамат деген врачты. Хирургия дагы Азамат деген заведующий. Полай мынакей азыр суроону түшүндүктүү болду да, мисалы үчүн. Ушул боюнча сизде кандай пикир бар? Баягы сиз айтканыңыз боюнча, баягы Гиппократтын антын бердиңер деп атасыз. Мен баягы ал жерге эч бир врачты койбой, өзүм эч кимди койбой кетип калган жокмун. Мен заведующий бар, отделениянын заведующий көп нерсени ошол чечет. Ошол бар, анан Марзия Мырзакуловна 2 врач бар. Мен аларга тапшырганмын. Мына ушундай больной деп тапшырып, анан мен кетем да. Бул бизде күнүгө иштеген баягы реанимацияда дежурный врач болот да. Ошолорго бири-бирибизге тапшырып, мындай болуп атат деп айтып кетебиз. Мен жөн эле 4-тө кетип калган эмесмин, ал баягы тапшырып анан кеткенмин. Анан кийин ошол коркконуман алган эмесмин мен. Просто баягы кыз ошко бизден келгенден эле 2 сааттан өлүп атат да. Ошко жеткиче 2 саат. Ошол баары бир жолдо өлсө дагы баягы неме силер баягы карабай жөнөттүңөр деген неме болот да. Бул жерге алып кирдиң. Бизде түшүнүксүз больнойлордун баардыгы реанимацияда жатат. Биринчичи баягы бул же хирургический, же инфекционный баягы билбейсиң го. Ошонун баардыгы реанимацияда жатат. Реанимациядан анан ошол жерде чечилет. Кайсыл жака кетиш керек экенчи баягы неме. Анан ошол жерден оорусун аныкталгандан кийин анан отделение кетет. Немегечи, же хирургический болсо операция алып кетет. Биринчи реанимацияда даярдалат да, баардык оорулар ушул жерде болот. Сизге суроо да? Кандай абалда кириш керек эле реанимацияга? Реанимацияга бала ушундай немеде да кирет, даярдалыш үчүн баягы оору аныкталыш үчүн бизге реанимацияга жалабат да ушундай. Биз баягы ооруну аныкташ үчүн баягы кайсы оору экенин билбедик да сиздин кызыңызды, туурабы? Колайм, сиз мындай кылыңыз. Дагы сөзүңүз оңдоңуз. Жалабат да ушундай дейсиз. Негизи бул медицинада кандай? Медицинада жалпы ушундай баягы түшүнүксүз баягы билбей атабыз да буну, билбей атабыз кайсы оору. Баягы же хирургический, же инфекционный билбей атабыз да. Биз ошону ушул жерге коебуз, анан врачтар келет, ошону аныктап, анан отделение кетет да. Ушундай кылабыз. Жок, мисалы үчүн бейтап же аркы дүйнөгө же берки дүйнөгө калуу коркунучунда турганда ошончо саат консилиум уюштуруп, чогулуштарды кылып, анан ошондой кылуунун кажети барбы же бир альтернатива барбы деген биз медицина боюнча түшүнүгүбүз жок да, ошону сурап атабыз да, мисалы. Ал келгенче, бул келгенче мисалы. Сотто чечилет, ал жакта сурак берип атабыз, ошол жакта сурак беребиз. Туурабы? Ошол жакта сурак беребиз. Азыр бүгүндө сиз мисалы өзүңүздү күнөөлүүмүн деп эсептейсиз, кайсы бир деңгээлде?
Жок, эми ал нерсени баарын суракты немеде беребиз. Жок, аны бересиз. Мисалы, жок. Мен сизге жок. Мондай, эже сиз кайра өзүңүзгө минус иштеп атасыз. Ошондо могул сиздин кандай сурооңуз бар эле? Мындай кылып врачтар баш тартып атат да. Мисалы сотко бир эки жолу эле барды да, андан кийин качып барган жок. Ошол жердеги прокуратурадагы мына ыкбалды айтты. Бул сотко келбей атат деди. Неге келбей атат? Биз үйүнө чейин барып чакыртып келебиз эми деди. Мына 3 процесс өттү, келген жок деди. 3 процесс өттү, келген жок деди. Мына 2 процесс өттү, андан кийин 2 процессте барды. Барганым барды, барбаганым барбады деп айттым мен. Ошол жерде 3 процессте барган жок, 2 процессте барды. Асан мырза, мындай 5 кылайлы. процесс өттү. Жагдай түшүнүктүү. Сот чечими чыга элек. Биз ак же көк дей албайбыз азырынчачы. Муну карап турула, мындай кылып турула. Моралдык жактан кайсы бир деңгээлде жоопкерчилигиңиз барбы жокпу? Ошону айтып коюңуз. Сиз азыр неге сиз антып атасыз азыр? Жок, муну карап туруңуз. Жок, мен сиз Жок, муну карап туруңуз. Жок, сиз дагы жооп бериңиз. Сиз анда бардыңызбы? Ошо. Барып канча жолу мени чакырса, ошончо жолу бардым. Мени чакырбаса мен азыр неме сезип эле өзүмчө эле барып. Сиздин жоогуңуз. Мен ошол Сиздин жоогуңуз. Эми муну карап туруңуз. Эми моралдык жактан мына сот адилеттүүлүгү деген азыр орногон заман деп ишенип атабыз. Мисалы, бул боюнча мамлекеттик башчыларыбыз, жогору жактагы биз иштенген күч органдарында баардык иштер тыкыр көзөмөлдө кетип баратат да, мисалчы. Анан биз журналист катары биздин суроо берген укугубуз бар, бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошон үчүн бир суроо берип атабыз. Сиздин кайсы бир деңгээлде жок, кайсы бир деңгээлде моралдык жактан жоопкерчилик барбы жокпу? Жок, адам катары эле айтып коюңчу. Бир эле ооз сөз барбы жокпу? Мен ошол жака жооп берем. Болду, башка сөз сүйлөбөйм мен. Муну эмне деп болайын? Мен азыр бул жакка менен сүйлөшкөнбүз, көп жолу үйүнө барганбыз. Атасы менен сүйлөшүп. Ошону айтыңчы. Сүйлөшүп келатабыз, айтып келатабыз. Биз бул жерде баардыгыбыз да бар деп атабыз. Баардыгыбыз да баягы мени чакырганда эме келбей калган, ошол жерде ортодо эме болуп калган, ошонун баардыгын биз атасына барып түшүндүрдүк, атасын аны сүйлөшүп келатабыз да. Азыр эми бул жактан неме дагы ошол неме суроону берип атасыздар. Эми өзүнө келди да мына. Азыр өзүнө келди. Туура барып өзүнүн айыптарын күнөөсүн мойнуна алышып, ошол биз убакыттан уктуруп коюп убагында ошол жардам бере албай калдык деп өздөрү мойнуна алышып, кечирим сурап барышкан. Ошол барышкан. Булар эми бакы кечирип кой деген менен эле бүтүп кетпейт экен да. Менин кызым чарчап атат. Бул тоого өлгөн жок, башка өлгөн жок. Мен муну Ташиев неме генерал Ташиев камчыбек кем кайрылып кетет болчумун. Ушул медицина жактан жакшылап ушул менин немеми ишими, ушул кызым каза болду. 2000 Бул эми болору болду. Бул башкаларга сабак болсун иретте. Башка жакка сабак болсун деп иретте. Менден кийинки аялдар, ушул келинчектер балдарын, аталар балдарын каза болуп, ушинтип калды деп эртеңде телевиденияга чыгып, ушинтип зарлап, зорлоп жүрбөсүн. Бул стресс деген жаман болот экен, бала жоготкон жаман экен. Чоң киши болсо дагы жашады дейсиң да, 3 жашка чыгарып, ушунча азап тартып чоңойтуш деле кыйын экен. Мен мына ата болуп билип атам да. Ушунча жашка чыгаргандан кийин жок жерден эле барып алып барып туруп эле бир күндө уже каза болуп атат. 21 саат менин кызым больницага келгенден кийин 21 саат каралбай калып атат. Бул 21 саат деген оңор саат эмес бул. Убагында ошол көзөмөлдөп, убагында ишине так болуп, шалакылык кылбай, ошол убагында караганда ошол менин кызым чарчабайт болчу. Булар деле айтты, өзүнүн мойнуна алып атат. Бирок ошол суроолорго так жооп бериш керек. Мен деле айттым. Буларга өзүңөрдүн мойнуңарга барым бар, жогун жок деп алып айткыла. Мен деле кечирип коюшум мүмкүн. Алланын алдында депчи. Ошону мага акыйкатты чыкса, акыйкат болуп чыкса, анан кийин дейсиң да. Анан жөн эле анан мойнуна алышпай эле мынтип жүрсө токотпогондой кылып эле. Эми Асан мырза мындай да, моюндарына алган үчүн ушул атаңызга барып кечирим сурап келгендиги да бул факт экен да. Муну өздөрү айтып берди, жакшынакай кылып эле. Мунун эч кандай жашыра турган нерсеси жок мунунчу. Мынакей азыр мисалы биздин маалыматка караганда, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай жагдайлар кайталанбасын деп, эми калаччандардын ортосунда кандай профессионалдуулук жүргөнүн биз аңтар теңтер айтып бере албайбыз, бирок жөнөкөй жаран катары мисалы карапайым эл жабыркабасын деген ойду айткыңыз келип атты да. Азыр эми биз ал үчүн мисалы ушуга окшогон эжелердин дагы мисалы үчүн ушундай кесипкөй адамдардын дагы жоопторун арай көз чарай алып берип атканыбыз дагы бул жөн жерден эмес да.
Азыр эми Асан мырза, бул жерден суроо түгөн да болду. Азыр мен суроомо так жооп бере албадым. Мисалы, мен баланы мен суроо берип атам буларга. Кайсы убакытта реанимацияга алып кириш керек эле десе, ар кандай убакта алып кирсе болот деп атат. Бул менин кызым айтып атам. Ал общий баланы айткан жок. Менин кызымы ошол состояниясы кандай маал болчу. Мен жетелеп келген баламды реанимацияга алып коюп атат. Бул хирургический өзү деле айтып атат. Бул хирургический болуп атат деп ойлогом деп атат. А ойлогон болсо консулинг кылып, врачтар менен консулинг кылып туруп, анан алыш керек болчу. Консулинг кылбай эле реанимацияга жаткызып коюп. Ошону түшүнүп берейин. Ошол убакта Асан аке баягы хирург өзү көрүп, приемный врачы көрүп, сопешен кылышка чалганбыз ошол убакта. Ошолордун баары сүйлөшүп, анан кирип атат да баягы өзүм эле алып кирген эмесмин да, баягы сизге неме кылып, анан өзүм эле алып кирген эмесмин. Хирург көргөн, баягы кайсы ооруга подозрение кылсак, ошол специалисттер көргөн да. Анан инфекционный деп ойлодук, инфекционный да ал жакты исключать этип, ушунча врач исключать эткен. Анан эми ошентип анан бизге реанимацияга кирген. Эми ал немени дебейм, конечно, баарыбызда неме бар, мындай Бала бар. Баарыбызда бала бар, баарыбызда деле неме, мен деле толук, менде күнөө эмес, баарыбызда аз-аздан күнөө бар. Мен аны неме жок, Асан аке неме дебеймин, конечно. Сизге ошол неме кызыңызды жоготтуңуз, сизден мындай кечирим сурайбыз ошол күндүн немесинен. Эми баягы баарынан ушундай неме кетти. Ал күнү ошол баягы мен кызыңызды жалгыз таштап кеткен эмесмин, кызыңызды башка врачтар карап калган. Асан аке. Жок, мен киргенимде кызым, мен киргенимде врач эч ким жок экен. Сиз компьютерде жазып отурган жериңизде мен аркаман чыктыңыз го. Неме Камил ака келди. Анан Камил ака жок болчу. Мен кыйкыргандан кийин Камил ака келди, врач заведующий. Камил ака келди, Камил акадан кийин сиз чыктыңыз, сизден кийин Сопу Эшенкулович келди, көрдүк, курсагы ишип кеткен. Ошол убакка чейин эмнеге карабадыңар? Курсагы ишип кеткичи карабаганыңарга үй атпайбы? Курсагы баягы тез убакта неме болуп калды, баягы саат жанагы мен 3:30, почти 4 болгуча ал мындай ошондой абалда жаткан. 3:30дарда. Сиз 2-де кабыл алган болуп атасыз реанимация. 2-де эмес, 1-де. Саат 12-ден турсаңыз, 12-ден 36 өткөндө бир немеге рентгенге түшүргөнбүз. 12-ден. 12-ден кийин биз жаткызып кызыбызды көрсөткөнбүз хирургияга. Хирургияга көргөн дагы, эгер ошол жерде айткан, мына ошолорду айтпай атасыз да сиз. Ошол жерде эгер курсагы ишип калыптыр, ошо газ турат нерде деп силерге деле көрсөткөн. Газ турат, эгер иши бере турганбыз, операция кылышыбыз керек болчу деген врач неге келбей койду? Сиз менен сүйлөп консулинг кылган болсоңор, эки врач. Ал айтып атат, сиз менен консулинг кылган деген жок. Ал башка врачты айтат, экөөбүз кылганбыз деп, консулинг кылганбыз деп. Назар. Анан сизди айткан жок. Сиз айттыңыз, мен дагы бар болчумун деп атат. Жок, ошол жерде үчөөбүз чыктык го. Үчөөбүз мен деле көрдүңүз го. Мен Назар. Ошо консулингди кылыпсыңар. Бул консулингди кылгандан бир чечимге келдиңерби? Не хирургический болдубу? Же кандай бир чечимге келдиң? Кайсы оору менен ооруп кызым айырга реанимацияга жатты? Парез деп неме болуп атат да, парез. Парез деген ошо ичегисинин иштеши, баягы ичегисинин кыймылдашы баягы слабый болуп, ошондо ичи шишийт да, ошондой болот. Ошол парез деп неме болуп атат да. Мына эми ошол кызым ичи парез болгон болсо, ошону чыгара албай атат да хирургия. Хирургия келип чыгара албай атат. Башка кайсы жардамды көрсөтүш керек эле? Ошо капельница койдук го, ошол жардамда, ошону койдук, ошол кетиш керек эле. Ошол капельница койсоңуз дагы чыкпай атат ал. Курсагы ишип атат. Дагы кайсы бир жардамдарды көрсөтүш керек да. Ошону анан чакырдык го, анан кийин ошол саат мен ошону чакырдым, анан кеттим, комиссариатка тапшырдым. Жок, сиз чакырган жоксуз. Анда мен барып чакырып, мен кеткен болдум. Андан мурун чакырдым го. Сиз 4-төн, саат 4-төн 45 өткөндө чалып атасыз. Мына телефонуңузда 4-төн 15 өткөндө. Макул. 4-төн 15 өткөндө чалып атасыз. Бирок келдиби, келген жокпу? Келген жок. Келген жок. Мына хирургиядагылардын шалакылыгы. Ким келиш керек ошондо? Ким келиш керек эле? Хирург келиш керек. Аты жөнү. Мен ошо Азамат Исматовичка чалгам. Эми башканы жөнөтсө деле болот эле, эми Азамат Исматовичче. Убагында чалган мезгилде хирург врач келип, ошол кызымды караш керек болчу убагында. Ошол келип карап койгондо дагы бул уже тапшырган болот эле хирургияга. Хирургический болуп атат, уже алардын мойнунда болчу да. Булар алып калган кызымды. Хирургический болуп аткан кызымды алып калган. Булар операция кылып колунан келбейт. Бул реанимацияда иштейт. Операция кылып, эч нерсе кыла албай эле кызымды алып жаткызып коюп эле, капельница берип коюп эле отура беришкен да.
ага чалдым келбеди, анан келбесем эмне кылайын деген суроолорду, жоопторду айтат да бизгечи. Ал жооп менен кантип чечилет? Келбесем эмне кылайын деген бу жерде тоого ойлоп аткан жок да. Ошондо мен операция кыла алсам, ошондо өзүм эле кылмакмын, Асан ака. Мен айтып атам, туура эле айтып атам, операция кыла албайсыз деп. Ооба. Асан мырза, мындай суроону кайра баягы улам кайталап кетти болсо, жоопторду кайталап кетет, эл тажап кетет, эл түшүнбөй калат. Ошон үчүн мындай жөнөкөй эле жыйынтыктап турайлы бул жерден. Ыкбал айым өзү жооп берди десеп болсун. Себеп дегенде бул буга чейин сиздин атаңыздан, үй бүлөңүздөн барып кечирим сураган болсо, азыр миллиондук аудиторияга дүйнө боюнча мисалы врачтардын алдында жооп баягы кечирим сурап атат да, мындай айткандачы. Азыр сиздин баягы азыркы берген суроолор боюнча биз укук коргоо органдары азыр тыгыр көзөмөлдө иштеп аткан болсо керек. Буга чейин сиз дагы кат түрүндө жазып бергенсиз баардыгына, мисалы болгондой кылып турабы? Эми ошондо мисалы үчүн сиздин дагы бул учурда моралдык жактан жоопкерчилигиңиз бар экен, моюнга алып атат. Эми башка врачка кеттик. 3 жаштагы бир жакшынакай жетелеп келген кызым дейт. Былтыр ушул жерден 4-5 сааттын аралыгында жоготуп алдым дейт да. Мындай калып карагандачы. Ошого сиз кандай дейсиз бул нерсегечи? Азыр эми соттук процесстер жүрүп атыптыр. Сот боюнча биз эч нерсе дей албайбыз. Өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз боюнча, ошол келген күн боюнча эле айтып берип койсоңуз. Бул боюнча азыр сот процесси жүрүп атат. Уже почти февраль айынан бери уже сот процесси жүрүп атат. Ошол азыр сот аягына чыга элек. Азыр Ыкбал деген тааныйсыз бермейсиз мына жерде иштеген. Айтты да, сизди чакырсам келбей койду деп, азыр ачык эле айтты. Эгерде кааласаңыз көрсөтүп коебуз сөзүнчү. Кандай дейсиз? Ошондо келгенде балким хирургиялык жол менен дагы аман сактап калсак болот эле деген ой болду да. Азыр эми кошумча суроолор болсо адвокатым бар, адвокатыма жолуңуздар. Жок, эми сиз мындай дарыгер катары, бул биз сизде биз сотто эмеспиз, башка жакта эмеспиз. Дарыгер катары эле өзүңүздүн мындай арай көзү чарай турат да, суроону жооп берип коюңузчу, берчи суроону. Сот процесси бүтсүн. Сот процесси бүтсүн. Азамат ака, мына кызым азыр деле бияктан сурап келдик, Ыкбалдан сүйлөштүк. Ошол убактагы немени айтып берсеңиз, сиз саат канчада бардыңыз, сизге канчада чалган Ыкбал? Ошону айтып берсеңиз. Ошону эле айтып берип коюңуз, ошо сизге качан чалды эле ошол? Ушу чалган убактарында келбей койду деп атат. Эртең менен саат 11-лер чамасында чалынган. Чалганда мен ал жерге күзөттөгү врачты жөнөткөм. Ал көрүп, ошко которулсун деп айтып келген. Ошол. Сиз азыр мынакей балдар хирургия бөлүмүнүн башчысы экенсиз. Ошол маалда жетелеп келген баламы дарыгерлер же медицинадачы кайсыл убакта кандай шартта реанимацияга кабыл алыш керек деген вопрос болду да, суроо. Ооруп абалда кабыл алыш керек. Ооруп абалда келгенби ошондо? Жок, басып келген. Анда эмнеге реанимацияга кабыл алып калыш? Анын суроону реанимация. Сиз дарыгер катары айтсаңыз, болобу болбойбу? Ошондой басып келген адамды кабыл алса. Жок, алар которуш керек эле. Эмне себептен которгон эмес? Аны реанимация бөлүмүнүн ошол Ыкбал деген доктуруна и бөлүм башчысы Сатаров Камил дегенге суроо берди. Ошол Ыкбал деген айтат. Сиз дагы кийин андан кийин ошол нерсени бизге эмнеге ошол маалда бетме-бет турганда айтпадыңыз деген ой болбосун үчүн сизге айтып атам да. Мына Ыкбал деген айым айтат мисалы. Мен эгерде хирург болсом дейт, жетелеп алып кирген да баланычы. Реанимацияга жетелеп алып кирген. Ошол убакта которсо, баланы которуш керек эле, себеби баланын да кан оорусу бар эле. Ошол нерседен бизде гематолог жок үчүн ошко которулат деп айтканбыз. Гематолог бизде жок. Агай, сизди деле сотто адилеттүү эле сүйлөп атат деп атат. Тараптарчы мисалы эч эме болгон баланын жетелеп эле келгендиги анык деп айтып атат дейт. Мисалы сизди бир сындаганы келген жокпуз. Биз бир гана баягы моменттеги суроо бере турган нерсебиз ошол эгерде мисалы баланы жетелеп келген болсо, ал дароо мындай жөнөкөй тилмен айтканда сиздерге сигнал бериш керек беле? Бул жа ал консилиумдан кийин анан бериш керек беле? Этаптарын айтып берсеңиз. Сигнал берилген, биз баланы көрүп, гематолог жок болгондуктан биз ошко которулсун деп айтканбыз. Ошондо убакыт канча эле ошондо? Саат 2-лер чамасында да, примерно. Ала Консулинг кылгансыңарбы? Кайсы жерде? Ошол сизге чалып, звонок кылып, телефон чалганда сиз саат 11-де чалды деп атасыз. Ошондо Базар экөөбүз байланышып бир чечимге келгенбиз. Гематолог жок болгонуга байланыштуу ошко жөнөтүлсүн деп. Ошол эмне чечимге келдиңер силер ошондо? Ошко которуш керек. Эмне себептен ошко которуш керек? Балада кан оорусу бар. Бизде гематолог жок. бу жерден операция кылса болбойт беле хирургиялык? Эч кандай шарт жок. Гематологический оорулуулар эч качан областной больницада бул жерде операция болбойт, себеби гематолог жок болгонуна байланыштуу. Ошол кызым оор аякка жетпейт
калат деп ыкбал айтып атат да, жетпейт болчу деп атат. Эгер жетпей калган болсо, силер операция кылышыңар керек беле? Аяка жетпей калып жолдо каза болгондон көрө силер операция кылганыңар жакшы белечи? Жолдо өлүп калат эле дейт. Сиз өзүңүз жетелеп алып кирип атпайсызбы реанимацияга? Ыкбал айтып атат. Ыкбалдын айтуусу боюнча айтып атам. Бала транспортабиль эле, ал Ошко чейин жөн эле жетет эле, даже Бишкекке да жеткирсе Эгер оор болот. акыбалда болгондочу. Эгер оор акыбалда түшсө, реанимацияга оор акыбалда түшсө, силер операция кылат. Бул жалпы суроо берип атат да, эгер оор акыбалда болсо, эгерде ошол көрсөтүлгөн сиздер даректеген жерге мекемеге жетпей калган бейтап болсо, кандай дагы бир альтернатива бар беле деп атат да. Операция жасалган учурда деле эртеси которулат да. Онлайн мисалы консилиум уюштуруп деп атат да, мисалы телефон аркылуу чалып, ушундай кылып анан ушул жерде эле баягы операцияны жүргүзсө болобу деген дагы бир жолдор бар беле дейт. Бул 30 жылы ичинде 1-2 жолу гематологический больнойлор адашып операция жасалган. Алар эртеси Ошко же Бишкекке которулган. Ошол эле. Кайрадан которуштун эмне кереги бар? Бала уже которгону мүмкүнчүлүк бар эле ал учурдачы. Бала жолду көтөрөт эле да, транспортабельный деп коет. Состояниясы транспортабельный. Аны Ошко которуш керек эле. Эмне себептен ал реанимацияны уже. Сиз ошол ыкбалга айттыңызбы сүйлөшкөндө? Бизге которгула, хирургический болуп атат, бизге которгула дедиңизби? Ал жерде биз записибиз турат историядачы. Бейтаптын баянында запись турат, Ошко которулсун. Себеби гематолог, врач жок. Бул чечим саат 2-де эле болгон чечим. Ошондо эгер Ошко которгондо жетишмек беле ошо бала аман калмак беле дарыгерди кылат. Конечно, 1,5 саат жол жөн эле жетет. Жөн эле жетмек эле. Азыр эми мындай да агай. Эми мисалы азыр ачык соорууга ачык эле жооп бердиңиз негизинен алып карагандачы. Бул жерде жашыра турган эчиңиз жок. Тем более бул жерде азыр соттук процесстер жүрүп атат мисалы үчүн. Анан мындай да кайсы бир деңгээлде моралдык жактан бир күнөөбүз бар дегенге кошуласызбы? Кайсы бир деңгээлде? Биринчиден баланы эмеси тез кыска убактында баланын состояниясы оорлошуп калган, өрчүп кеткен, кооптуу состояниягачы. Ал учурда мен ал жерде жок элем. Ал жерде реанимациянын бөлүм башчысы Камил Сатаров менен Ыкбал экөө наблюденияда, то есть көзөмөлдө жүргүзүшүп атканда. Жоопкерчилик боюнча айтсаңыз. Жоопкерчилик болчу, аларда да. Сизде дагы жоопкерчилик барбы деген суроо болду. Мен уже которулду деп ойлогом баланычы. Которулбагандыгы жөнүндө мен саат 4:30 билип атам да. Бала которулбагандыгы жөнүндөчү. Сиз демек саат 2-лерде айткансыз, Ошко которула деп айткансыз. Ошол которбоого ким күнөөлүү? Реанимациянын врачтары. Башка суроо барбы? Жок, мына сизге маалымат бериптир. Сиз гематолог менен да сүйлөшүпсүз. Сиз алдыңызда туруп. Сүйлөшүпсүз, Гематолог менен сүйлөштүңүзбү сиз гематолог менен? Хирургический болуп атса, кызды аяка жеткире албай турган убакыт болуп атса, сизди чакырып атса, сизди ошол бекеринен чакырбайт да, ошо реанимация операция жасабайм ачык. Сиз сурадыңызбы ошо гематологдо кандай оорусу бар бунун? Кан оорусу менен оорuyбу, кандай болду? Эгер операция кылсак кан токтобой калабы же ошол сурадыңызбы? Эмне деди? Эмне деп жооп берди? Назар айтты, 15 жолу кан алган экен бул жерде деп айтты. 2 жылдын ичинде бала 15 жолу бул жерде кан алып кеткен. Ошондуктан бул жерде операция жасоо кооптуу эле. Бизде гематолог жок болгондук себептен биз Ошко жөнөткөнбүз. Ал жерде 100 түштүк боюнча борборлоштурган областтар аралык клиникасы бар, детский балдар клиникасы. Ал жерде гематолог, кардиолог, бардык специалисттер бар. Эми Азамат ага айтсаңыз, мен ушул жыйынтыктоо суроо болсо, мисалы үчүн бала абдан кыйналып атат да. Эми азыркы буга чейинки дарыгерлердин айтымына караганда бизге абдан кыйналып атыптыр, ичи топ болуп шишип жарылайын деп калыптыр да. Мага жеткен маалыматтарды айтсам. Саат 4-төгү төрттөгү акыбалды айтып атабымбы, ушундай кыскасы. Эми ошол учурда дейм да, адамдын өмүрүн, тем более ошол жаш периштенин өмүрүн алып калуу боюнча ата энесинин макулдугу мененби, кыскасы ушундай бир жолдор менен ушол жардам көрсөтсө болот беле? Жардам көрсөттүк бияк доктор менен. Экөөбүз чогуу. Сиз кандай бул жооп бересиз ушул суроогочу? Так. Сиздин аты жөнүңүз ким? Ошол күнү. Так. Мен болсо атым Азирет. Мен болсо ошол күнү дежурный хирург болуп нөмөткө ошол күнү келгенмин. Саат 3-төрдө келгенмин. Анан саат ошол
4:30 болсо ошол жака вызов түштү биздин. Анан биз бул жак менен чогуу барганбыз. Мен чакырып келгем. Ооба, эми ошо сиз келгенсиз. Толук айтсаңыз, мен чакырып кудду ушул жерде сигарет чегип турган жеринен буларга эч кандай маалымат жок экен. Мен келип буларга айткам, алды жагынан издеп чыксам жок экен, бу жерде сигарет чегип турушкан экен. Кудду ушундай момент болду. Ошол маалда буларга келип айткам. Ошону толук айтып кетсеңиз. Алды жагына сиз болсо ал жактан эмес, сиз бул жактан эле өтүп келдиңиз го. Бизге сразу Мен ичкериден чыгып алдын өткөн жоксуз да, просточо. Ошону айтып атпаймынбы. Айта бериңиз, айта бериңиз. Сизде чындыгыңыз бардыр балким, айтыңыз. Анан биз болсо ушул жакка так саат 5-терге жакынбы ошол убакта 4:30. 5ке жакын. примерно ошондой убакыттарда бардык элек. Анан уже кыздын абалы өтө Оор болду. ооба оор болду эле, ичи уже шишип жарылайын деп кала турган деле учурга жетип калганда, уже Дем ала аппарат. ооба дем алгандарынан уже нарушениялар бар эле, жүрөктөрүнөн деле уже бар экен да нарушениячи. Анан бизде болсо атайын немебиз бар, процедурабыз бар эле. Лапароцентез деген болсо процедураны болсо кылганбыз. Кыздын болсо абалын неме кылыш үчүн, Жеңилдет. облегчение кылыш үчүн болсочу, ошону болсо биз болсо атайын кылганбыз. Эми ошондо сиз кайсыл кандай мисалы үчүн болуш керек эле да, ошондо процедура кандай болуш керек эле деп ойлойсуз да? Биз болсо Же маалыматтын жетишсиздиги болуп калдыбы бул жерде? Же бир кайдыгерлик болуп калдыбы деген эле жөнөкөй суроо да. бизде биринчиден бул специалисттердин жоктугу болуп калды да, биринчи очередтенчи ошондон. Жок, ошондо агай айтсаңыз, мисалы үчүн жетелеп келген кыз эле деп атасыз деле, аны тас деп атасыз мисалы. Ошол моменттерде мисалы ким уттурду убакыттан? Кандай ким отурду? Кызды канчалык убакытка чейин жаныңызда турат го. Биз записи бар да бул жердечи. Саат 2-де врачыбыз. Врачтар убакытты уттуруп койдубу же булар уттуруп койдубу деген? Врачтар уже запись жазып бергенбиз саат 2-де которулсун ошко деп. Ошо бойдон мен маалыматым жок болду бала жөнүндөчү. Кийин чалышты кайрадан. Жанагы больнойду келип карабайсыңар, состояниясы оорлошуп калды дегенден анан барсам уже которулуп эле экен балачы. Уже которулуп кел. Ошондо канча убакыт өткөндөн кийин барып калдыңыз? 2,5 сааттын ичинде. 2,5 сааттын ичинде баланы уже давно ошко которулса болмок. Аны эми ыкбал менен Камил Сатарович которуш керек эле. Сатаров Камил деген. Сиз ошондо бул жерде эч кандай моралдык жактан да мен жоопкерчилигим жок деп так кесе айта аласыз. Буну мен убагында өзүм ишимди жасаганмын, айтканмын, дегенмин. Мен эмеси, мен врачымдын записи турат эмедечи. Бейтап баянда ошко которулсун деген. Эми жазып бердиңер го. Жок. Аны ошол күнү жазган эмес. Ошол күнү жазгандары мына записи, мына аккан орусу менен өз ажалы менен каза болду деп маалымат берген. Мына сотко немеге, милицияга ошентип жазып берген. Бул булардын айтуусу боюнча милиция жазып, мына Бейтап баянын ичинде турат. жазып, ол боюнча эмне дей аласыз? жазып, ошол боюнча жазып, кызыгыз ушул бойдон аккан орусу менен өз ажалы менен каза болуптур деп ошолорго, милицияларга ошондой маалымат берип, алар ошондой жазып кетишип, мага кишечник деп перитонит болгон, ичегеси түйүлүп, жарылып кеткен деп мага жазып берип атат. Бул документ дагы теги туура эмес, ал документтеги туура. Мага ошол өзүнүн ооруган боюнча жазып берип туруп, буну аларга башкача маалымат берип жазып берип. Эч кандай аккан жөнүндө сөз жок. 11-ноябрь 2024-жылы мына заявление неме деп отурат, туурабы? Эрматова мына жакта экен. Мына 3-октябрь күнү саат 18:51 чамасында Жалал Абад неменин мөөнөтү бөлүмүнүн Жалал Абад областтык ооруканасынын балдар бөлүмүнүн дарыгери И.А. Исаков сизби? Исраилов. Исраилов.
хабарлады дейт. Андан 2024 жылы 3 октябрда саат 18:25 чамасында Жалал Абад шаарынын Жамашев көчөсүндө 47 үйдүн 04/11/2021 жыл туулган Эрматова Айсанат аккан оорусу менен дейт ооруп өз ажалы менен каза болгон. Чогулган иш кагаздары карап чыгылып, бул окуя боюнча кылмыштын курамы жок деп баяндады. Бул эми ошону аккан оорусу менен каза болгондугу боюнча маалымат Жок, жатпайбы? мен болсо мындай маалыматты берген эмес. Анда бул өздөрү жазбалабы ошо? берген эмес. Эми мен бул жөнүндө болсо айтылбаса мен билбейм. Жок, бул жерге тергөөчү жазып атпайбы дейм да, мисалы аныктадым деп ошол Ал Исраилов болсо деген суроолор болсо ошолорго бериңиздер. Демек сиз бул ушул боюнча маалымат берген. Эч кандай болсо эч кандай Маалыматыңыз берилген жок. эмес бул маалымат. Исраилов сиз. Мен ага. Исраилов болсо азырет мен бирок бул жөнүндө эч кандай маалыматты мен берген эмесмин да. Азыр эми Назар деген каякта иштейт? Назар бизде, бирок азыр үйгө кетти, чыгып кетти жумуштан. Жумуштан чыгып кетти. Күзөттө Назарды эме телефон байланыш кылсак болобу? Эгерде мүмкүн болсо телефондорун бере аласыздарбы? Бар Асан номери бар. Эгерде жок болсо берип эле койбойсуздарбы? Эми анын эмне жашыра турган нерсеси бар. Телефону кандай? İşte жок базы. чыгып кетти жумуштан. Журстадан чыгып болсо үйүнө кетти уже журста. İşte атат дедилер да азыр. Айтканда. Assalamu алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Мен солтарыңыз жакшыбы? Дейт. Назардын айтуусу боюнча, Назар кызымы көргөндөн кийин ичинде воздух бар экен, газ бар экен деп айткандан кийин буяка чалып сураган экен. Рентгенин жөнөтүп телефондон. Рентгенин көрүп, Азамат ака көрүп, өкөө чечим чыгарайлы деп айтканда, келип айтканда Назарга сөгүп, бияк врач Азамат. Сөгүп бар билгениң кыл, ошака коп кой, ошо жөнөтүп бир деген экен. Анан Назарга 1 саат иш бүтпөй туруп, 1 саат мурун бияк жооп берип коёт. Ал ошол бойдон калып эле, Назар деле ошол бойдон калып эле, бияктан сөккүнү угуп туруп, жооп сурап туруп, иштен кетип калып атат. Кызым ортодо каралбай калып атат. Алло, assalamu алейкум. Назар мырза, кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сиз жумушта эмес экенсиз да, бир жака кеттиңизби же жумуш убактыңыз бүтүп калган турбайбы? Ооба, бүтүп калды эле, кече дежурствада турдум эле, бүгүн эртерээк чыктым эле жумуштан. Кече соткада болгом. Азыр мен ЛТРден чалып аттым эле, журналист Өмүрзак Азимкулов дегенчи. Менин жанымда Азамат аке турат, Азирет аке турат, анан Асан мырзанын арызы боюнча келдик эле ооруканагачы. Ошондо сизге ушул Асан мырзанын суроосу бар экен да, ушул жанагы 3 жаштагы кыздын өлүмү боюнча биз акыйкаттуулук, адилеттүүлүк издеп ушу барбаган жерим калбады дейт, сот болуп атат дейт азырчы. Ушул окуя боюнча сизде кандай маалымат бар? Кыскача эле жооп берип койсоңуз болот. Маалымат ошол бизде азыр процесс болуп атат, сотко өткөрүп берген, ошол сот чечим чыкканда эмне кылабыз эми? Жок, журналист катары мен мамлекеттин журналистимин да, ошого бир так жооп берип койбойсузбу? Сиз канчалык деңгээлде буга бир моралдык жоопкерчилигиң бар деп ойлойсуз? Ошо биздин заведующийбиз бар, ошол жакта. Ким деген? Ошолор жооп бере берсин. Маалыматтар бар. Отделениеде бар аштык, бар бардыгы. Аты ким аты? Заведующийиңиздин? Касымов Азамат. Сиз мынау Асан мырзанын бир суроого бар экен, айтып койсоңуз. Ассаламу алейкум. Назар кандайсың? Жакшымы? Заведующий бар, ошол жакта сүйлөшүп бериңиздер. Хорошо. Назар азыр сени биякта, сен бияка ошко Тилекке каршы өчүрүп койду. Менин заведующийим бар дейт, баардык суроолорго ошол жооп берет дейт. Ошол жанагы сөккөндүгү боюнча, башка боюнча сиз чын эле ошол мынау азыркы Назарды сөктүңүз беле? Жок. Азыр айтып атат да. Демек Назар ушул азыркы ким деген фамилиясы менен? Назар деген фамилиясы. Салман уулу. Салман уулуна сиздин бир сурооңуз заведующий жооп бере берет деп азыркы телефондо айтты да, сиздин ошол сурооңуз да. Бөлүм башчысы катары жооп берет. Назар убагында ошо кызымы көргөндөн кийин реанимацияга алып кирип жаткызыш керек беле, керек эмес беле? Ал боюнча бала которулганга чейин бир бөлүмдө катталыш керек да. Кайсы бөлүмдө? Ал аныкталган эмес. Аны кандай аныкташ керек эле ал? Ал жерде ушул жерде бала биринчи сиздер бир күн мурда инфекцияда жаткансыздар, туурабы? 12 саат инфекцияда жатышкан. 12 саат. Ооба, кийин эмеге которулган. Даже 14 саат инфекцияда жатышкан. Кийин соматика бөлүмүнө которулган 3-этажга.
кийинки корпуска, башка корпуска. Соматика бөлүмүндө жатып капельница албаганда жыйынтык болбогондон кийин анан реанимацияга түшүрүшкөн да баланычы. Реанимацияга түшкөндөн кийин анан ошол реанимациядан анан сизге чалуулар болуп атат. Бул реанимацияда мезгил хирургический экен деп. Диагноз коюлуп атат ал жерде. Реанимацияда. Ооба, ошол жерден анан реанимация аркылуу бала ошко которулуш керек эле. Реанимацияга кайсы убакта алып кириш керек эле? Бала басып кириш керек беле? Оор акыбалда болгондо реанимацияга алып жаткырыш керек беле? Баланы состояниясын ар бир врач өзү эме кылат, оценка кылат. Ал жерде реаниматолог болгон, Ыкбал деген, ошол оценка жасаган. Баа берген да баланын абалыначы. Эгерде оперативдүү түрдө баа берилген болгондо, сиздин оюңуз боюнча, анда аны эбак саат 2ден кийин ошко жибериш керек болчу. Ошондо оштон ошо хирургиялык жол менен 3 жашар периштенин өмүрү сактап калынмак деген ойду айткыңыз келди да, ошондо? Жок, жардам берилмек. Жардам берилик, бирок өмүрүнө кепилдик бере албайт элеңиз, ошол учурда дагы. Эч ким кепилдик бере албайт. Себеби балада кошумча кан оорусу бар. Азыр башында айтып өттү, сактап калсак болот эле деп айтты. Мына уже неме өзгөрдү. Азамат аканын айтканы өзгөрдү. Башында айтып өтүп кетти. Ошол ошко жөнөткөнүбүздө сактап калса болот болчу деп. Мына азыр сактап калса болбойт болчу деп. Булар эки сүйлөп атат. Адамдын өмүрүнө эч качан гарантия бербейбиз. Себеби Азыр айтып атат, реанимацияга жетелеп жүргөн баланы мына башында айтып өтүп кетти. Баланы айтып өтүп кетти. Жетелеп жүргөн баланы реанимацияга албаш керек эле деп башында айтып кетти. Эми айтып атат, ал врачтын өзүнүн чечими, алса боло берет деп айтып атат. Ой. Кандай деп түшүнсө болот? Суроо кайра эле кайталанып атат. Мен буга жооп бербейм. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз мындай кылайлы. Мына окуянын чоо жайы мына ушул жерде болгон, жалпы ушул мекемеде, жалпы ушул территорияда болгон. Бул 2024 жыл болдобу? 24 жыл 3 октябрь болгон окуя. Асан мырзанын мага берген маалыматына караганда, биз даректүү делген ушул мекеменин дарыгерлерине жолуктук. Ушул Исраилов мырза менен дагы, Азамат ага менен дагы, анан буга чейинки Ыкбал деген дагы дарыгер айым менен жолуктук. Азыр эми соттук процесстер жүрүп атыптыр. Бул эми оюнчук нерсе эмес, бул өтө актуалдуу, анан бир четине караганда опурталдуу дагы тема. Бул бүтүндөй эле бир кичинекей мекемеде болгон окуя. Бул чоң бир министрликтин деңгээлинде да көтөрүлүшү мүмкүн. Буга чейин деле отчет же болбосо кайсы бир деңгээлде аныктамаларды берген чыгарсыздар. Себеп дегенде сиздер азыр жалгыз эле ушул жугуштуу оорулар бөлүмү соттошуп жаткан жоксуздар. Дээрлик саламаттык сактоо тармагынын министрлиги ушул сот процессине дагы кайсы бир деңгээлде мисалы жоопкерчиликке тартып аткан чыгар. Карапайым тургундар үчүн Асан мырзанын мага билдире турган негизги ою мындай: менин кызымдын окуясы болушунча болду, боесу канды дейт. Аны биз кайра аркага кайтара албайбыз дейт. Кийинки ушу карапайым үй бүлөлөрдүн акыбалы мына ушул меникиндей акыбалга тушукпасын дейт да. Чынын айткандачы, азыр эми биз мына ушул маселенин айланасында мыйзамдарда көзөмөлдөөчү орган катары саналган прокуратура органына баралы. Иштин чоо жайы кантип кетип баратыптыр, кандай негизде тараптар ортосунда келишпестер болуп атыптыр. Анан адилеттүүлүк албетте азыр айтылбайт, себептен соттун чечиминен кийин айткан укуктуубуз. Ошон үчүн мен азырынча ушул прокуратурага барып ушул маек алгым келип атат да, прокуратураданчы. Сиз Азыр мен бир суроом бар эле бул жака. Ну, кишечник перитонит деп баягы жазып берген, кайсы врач жазып берген? Бу жерде колу турат, врачтын немеси турат. Сиздин колуңузга. Азамат экен колу турат. Перитонит да. Окуп берсеңиз. Кандай? жок, бизге түшүндүрүп берсеңиз, перитонит деген бул кандай? Бул ичегенин тешилүүсү. Ичегинин тешилүүсү. Ичегесин же ашказанын тешилүүсү перитонит болот. Сотто деле ушуну ачык айтып атасыздар, мисалы үчүн ушул маалыматтарды. Суроо жок болсо биз анда сиздерге чоң рахмат. Бул жерде эки неме болуп турат. Бири ошо кызымын булар жазып бергени, бул кишечник перитонит деп. Азыр бул тергөөчүгө жазып берген боюнча сиз моюнуңузга албайсыз. Мында маалымат берген эмессиз. Аткан деген сөзүңүз туура эмес ошондо. Жок, мен андай дейт. Анда тергөөчүнүн бул аныктаган установлениясы же болбосо аныктоосу бул сотко чейин барып калды да. Балким эртең сот жагдайы дагы мына ушуга таянып туруп башка чечим чыгарып койсо дагы күнөөлүү эмесмин деп эсептейсиз да. Бул эми ошол өздөрүнүн совестинде. Мен эгерде ушундай кылып маалыматты Бурмаласа. ооба, мен берген болсом, мен ыңдап эле айтат элем да, ооба мен ушундай берген, ушундай болсо билип жүргөн
маалыматы менен айтам да, бул жөнүндө болсо мен эч кандай маалыматты болсо берген эмесмин да. Бул жерде жазылып турат. Жалал Абад областынын ооруканасынын балдар бөлүмүнүн баш дарыгери дейт. Дарыгери А. Исраилов деп кабарлады деп турат да бул жерде. Демек, мынакей мындайда кабарлаганыңыз боюнча жазылып турат. мындайгылар урматтуу тергөөчү, мына ушул азамат ким дедиңиз? Азирет Исраиловдун маалыматын сиз жазып берген аныктаманы биз келип көрсөтсөк, мен мындай маалымат берген жокмун деди. Өзүңүз да бул боюнча кабардар болуп коюңузду суранабыз. Азыр келип да сураса, мен бул маалыматты жалган дей алам деди мынакей. Менин маңдайымда турат. Ал эми алдангандан не пайдасы бар? Мага болсо айырмасы жок да. Анткени бул жерде өтө чоң, мисалы, каргашалуу, анан аянычтуу окуя болуп атат. Бирок баардыгыбыз Кудай алдында таза болушубуз керек. Болгонун болгондой айтыш керек, туурабы? Ооба да. Эми бул маалымат болсо, бул ишке эч кандай немеси деле жок да. Мааниси жок эле нерсе да, мындайчы. Түшүнүктүү. Ошон үчүн мен болсо айткан жок. Мен болсо ушуну болуп атса кандай мааниси жок? Сиз үчүн мааниси жок болушу мүмкүн. Менин чырактай балам, 3 жашар балам каза болуп атат. Ушул больницада. Мен бул Маалымат жөнүндө Ошол маалымат ошол кагазда бул кандай жазып берип атпайсыңарбы силер? иш боюнча мындай кылынды. Сиз кабар бергенсиз, ошо кабар Азирет берген. мырза, мисалы, сиз сотто деле мына ушуну айтып атасызбы? Бун мен мындай маалымат берген эмесмин деп, же соттук процесстердин жүрүшүндө ушундай бир маалымат сиз уктуңузбу? Азыр бул келелек сотко. Келелек азыр. Анда келип калышы мүмкүн. Урматтуу көрүүчүлөр, анда мындай деп азырынча ушул жерден ушу мекеменин алдында маалыматты жыйынтыктап турайлы. Демек, биринчи кезекте мисалы, албетте мисалы топ сыяктуу, мисалы, эми бул жерде мен жөнөкөйлөп айттым, мисалы, ошол жаш периште мисалы үчүн ар бир бөлүмгө түшкөн, бирок убакыттан уттуруу болгон дешип атат. Мисалы, албетте ошол медицина тармагындагы. Бул Асан мырза ошол жерде кыйкырып, өкүрүп, бакырып, мен өзүм топтоп, өзүм чуркап жүрдүм дейт. Убагында эгерде ошол мынакей оорунун диагнозун бир кайталап койгон эле. П кеткен оорун азыркы кызга берген. Перитонит деген оору койдум дейт. Бул болсо ашказандын текшерүүсү же болбосо ичегинин текшерүүсү деген маалыматка маалымат экен да, кыскачасы бул диагноз деп коелу ошондой, бул ыкбал айым буга чейин айтты эле бизге, мына ушул Азамат Исматовичти мен убагында эле чакыргам, бирок аябай кечигип келди деп атат. Анан Азамат Исматовичтин алдында иштеген Назар деген дарыгер айтып атат, мен ал сөгүп, мен давно эле ичак эле ошко жибергиле деп кыйкырып сөгүп башка кылгандыктан мен дагы башка жакка кетип калдым деп, ал дагы өзүнүн маалыматын берген эле бизге чейин. Ал берген эмес, ушуга чейинки маалымат жеткен, бирок баардык маалыматты ушул Азамат Исматовичтен сурап алгыла дегенден биз тактадык бул боюнчачы. Андан кийин мынакей ушул тергөөчүлөр жазган маалыматты бул Азирет Исраилов деген төгүнгө чыгарып атат. Мынакей бул баардыгыбыз кезектеги соттук процесстерди ачык айкын видео аркылуу көрсөтүп турат деген ойдобуз. Асан мырзанын кайгысын туура түшүнүшүбүз керек. Туура ар бирибизде кыз бар, ар бирибизде бала бар дегендейчи өтө оор жоготу, чынын айткандачы. Дагы Кудайым берди, жакында мынакей ошо периште болуп кайра учуп келиптир да, кыздуу болду жакында. Мынакей торолуп калды, өмүрүн берсин. Буга чейин ушул мекеме тарабынан кечирим суроолор болгон дейт. Азыр мынакей коомчулуктун алдында дарыгерлер деле кайсы бир деңгээлде моралдык жоопкерчилигиңиз бар деп атышат. Бардыгы туурабы? Моралдык жоопкерчилигиңиздер бар, туурабы? Кечирим сурап атат миллиондук аудиторияга. Анан дагы бир нерсени кошумчалап айтып коеюн. Бул маалыматты да уктум. Ошондой форс мажор убакта дейт, абдан мындай ЧС убактарында дейт, бизге ошондой оорулар келип калса абдан ыңгайсыз абалда болобуз дейт. Себеп дегенде бизде шарт жок деп атат да. Специалист, гематолог жок дейт да. Мейли шарт бар экен, бирок кесипкөй адис жок дейт. Кесипкөй адис жок болгондуктан биз көбүнчө ошол Оштогу бириккен клиникалык ооруканаларга жөнөтөбүз дейт. Же болбосо Бишкек шаарына жөнөтүүгө же бир консилиум негизинде бир чечимдер чыгарганга каргыз болобуз дейт. Бирок мен жана да ошо дарыгерлер менен сүйлөштүм. Гиппократтын антын ичкен дарыгерлер, эгерде мисалы башка варианттар жок болсо, альтернатива кылып туруп, же болбосо тез арада онлайн кылып туруп, ушундай ооруларды алдын алып кеткен учурлар же болбосо ошентсек болобу деген жана бир суроом калып кетти. Ошого жообу жок. Кандай дейсиз? Эгерде башка вариант жок болуп калса? Эми азыр медицинанын акыбалын өзүңүздөр көрөсүздөр. Айлык астык эсебинен азыр көп специалисттер өзүнүн жумушун таштап сыртка чыгып кетишип атат. Ошон эсебинен бизде эгер гематолог болгон чакта операция жасаса болмок, бирок гематолог жок болдугуна байланыштуу биз ошко
Гематолог жок болсо дагы эч кандай чара көрө албайсыздар. Эч кандай альтернатива жок бул жерде. Колду көтөрүп гана туруп беребиз. Башка вариант жок. Мисалы чынын айтканда, эми гематолог жок болсо эмне кылабыз? Мен ойлоп атам, дарыгер катары балким өзүңүздүн бир стажыңызды же болбосо тажрыйбаңызды ишке салып берсеңиз боло берет деген ойдо эмне. Мисалы башка оорулар. Ар бир оорунун өзүнүн специалисти болот. Аралаша албайсыздар. Ал боюнча аралаша албайбыз. Себеби биздин эмебиз жетпейт. Кудай сактасын, эгер ошондой Медициналык деңгээлибиз жетпейт. эгерде ошон Алар именно кан оору боюнча заниматься этишет. Кайсыл учурда кандай дары дармектер, кандай эме жардам көрсөтүлөт, алар билишет. Бизде ал нерсе. онлайн кылса болбойбу операцияны специалисттин катышуусунда дегенимде ошол суроону жеткире албай атпаймынбы ага жердечи? Гематолог оштон чыкса, мисалы үчүн онлайн, мисалы үчүн сиздерге айтып турса, ошондой кылса болбойбу деген ой жеткире албай атам. Ош 1 сааттык жол, 1,5 сааттык жол. Жетип барса болмок деген ойду айттыңыз. Ушундай урматтуу көрүүчүлөр, биз мекеменин бардык Асан мырза айткан дарыгерлерине жолуктук. Эмне үчүн бул азамат ака хирургический оору болуп атат? Эмне үчүн бул кан оорусуна такап атат? Хирургический болуп өзү айтып атат, перитонит болуп атат деп. Перитонит болгон бул деп. Бул хирургический болсо, бул каякта кан оорусу деп айтып атат да. Башка жакка төңкөп атат да. Бул өзүнүн немесин так аткарбайт ата жерде. Хирургический немесин кылыш керек болчу ал жердечи. Операция кылабы, операцияны кылыш керек болчу. Ошол кан оорусу менен иштеген ошо жерде Сопу деген врач бар. Сопу ака мен сүйлөшүп эле буларга айткан экен ошондо. Эч кандай кан деле кетпейт. Ошо канды операция кылганда деле кан түшүп кетип аткан болсо канды куйдуруп деле операция кылса болот экен. Мындан бир болгон деле экен андай. Операцияны кылып атканда каны түшүп кеткен болсо, кан агып кетиши мүмкүн. Ошол Сопу деген ким ал? Өспүрүмдөр бөлүмүнүн бөлүм башчысы. Ошонун айтканы канчалык деңгээлде, мисалы медицинский бир маалымат, түшүнүктөр? Сот процессинде суроо жоопко бул Сопеке барып жооп берди. Ал жерде суроо берилген. Буга чейин гематологический оорулар операция болду дегенде болгон жок деп айтты. Буга чейин эч качан гематологический оорулар бул жерде операция болгон эмес. Эгерде ушундай специалист жок жаралып калса, адам өлүп кала бериш керек экен. Мында жөнөкөй тил менен айтам да. Гематолог жок, башка жок. Эмне кылат? Сиз дагы жок, кайра эле айландырып атасыз да. Жок, ошол эле суроого жооп берем. Ошол учурда бала жолду көтөрөт эле да. Транспортабельный эле. Транспортабельный, да. Түшүнүп атасызбы? А кокус дейм, бул баладан башка дагы бир жагдай орун алып калса дейм да, ошол жерде калып кала береби деген. Анда операция жасайбыз, бирок айласынан, бирок ата энесине айтабыз, бала операциядан чыкпай калышы мүмкүн деп. Ошону жана бердим эле суроочу. Ушулардын кайсы жасай калбайт белеңиз дейм. Жасай калбайт белеңиз деп айтып. Бизге колду койдуруп туруп, эгер операция бала жолго транспортабельный болгондуктан операция жасаган эмеспиз. А жана 5-6ларда келген акыбалда кылсаңыз болот беле? Жана иштери мындай болду. Анда уже жасаганбыз, трубка койгонбуз ичине. Ичине трубка койдук да. Жасадыңыздар. Баары кеч болуп калган бирок. Бирок уже баланын состояниясы оорлошуп калган да. Мүмкүн эмес болуп калган. Болду. Дагы айтып коеюнчу. Бала биринчиден Индияда, Турцияда барып обследование текшерүү жүргүзүп келген. Да, Индиядан келгенден кийин дары ичип жүрүшкөн балачы. Анан ал дарылар кандай таасир этет? Аны анык билбейбиз да. Кайсыл жерде эмнени перфорация кылып, ар бир дарынын жакшы жагы болот, жаман жагы болот. Алгоритмин билбейсиздер. Билбейбиз да кайсы именно препарат ичип жүргөнүн. Ошондуктан именно Индиядагы ичкен дарылардын менин информациям жок, кандай дары ичкен. Түшүнүп атасызбы? Причинасы ичегин ашказанын тешилгенин себеби азыр деле белгисиз. Сиз аны эмне себеп? Кайсыл немеден угуп атасыз? Кайсы немеден көрүп атасыз? Кайсыл менин каза болуп, кызым каза болгондон кийин маалыматты алып атасыз? Ага чейин эмнеге ошол маалыматтарды албадыңыз? Эмнеге барбадыңыз ошол жерге? Ошо саат 11-де чакырган экен. Ошол жерге барып консулинг кылбадыңар? Сиз хирургический дедиңиз да азыр, хирургический деп атасыз. Перитонит деген хирургический болуп атат. Перитонит акырына коюлуп атат бул. Перитонит болуп аткандан кийин, консулинг кылгандан кийин, консулинг кылып, ошол жерде бир чечимге келип туруп, ошол жерде өзүңүз баш болуп туруп, ошко жөнөтүп турамыз, ошко жөнөтсөңүз, консулиум создавать этиш менин эмеме кирбейт. Консулинг кылып кайсыл отделенияда жазса, ошол отделениянын бөлүм башчысы консулиум жасайт. Демек, реанимациянын бөлүм башчысы консулиум жасайт. Сиз келбей атпайсызбы?
Мен ошко которулсун деп жазып берип атпаймынбы? Жок, сиз ошо консулингге сизди чакырып атпайбы? Кел, муну билбей атам, мен түшүнбөйм. Бул хирургическийби, эмне ишип атат деп айтып атат. Ошко которулсун деп жазып берип атпаймынбы мен? Сиз ошко которулсун деп, сиз көрбөй туруп эле ошко которулсун деп атасыз, туурабы? Рентгенин көрүп атпаймынбы? Рентгени сиз телефон аркылуу көрүп атасыз. Рентгени мына кече жакында чыгып атат рентгени. Рентгени кече жакында чыгып атат. Ал телефондун ар кандай тунук тартылбай калышы мүмкүн, башка тартылып калышы мүмкүн. Сиз эмне үчүн барып койбодуңуз ошол жерге? Мен айтып атам дагы, баланын кошумча кан оору болгонуна байланыштуу. Бизде Сиз барбадыңыз ошол специалист жок болгондугуна байланыштуу, специалист ошто болгондугуна байланыштуу биз ошко направить эткенбиз. Сиз Жолдомо айтпадыңызбы бергенбиз, төлгөдө? направить Мен эткенбиз. физически чарчап калып, анан барбай калдым деп айтпадыңызбы? Аны кандай түшүнсөң? Ошондой болду. Физически чарчап калдыңызбы да? Билбейт экенмин. Жазылып турбайбы? Физически чарчап калып, анан мен барбай калдым деп айтып атпайсызбы сиз? Ошо тергөөдө айтып атпайсызбы? Мен физически чарчап калып, ошол чакырган мезгилде бара албай калдым деп айтып атпайсызбы мага? Ал учурду мен эстей албайм азыр. Мейли, урматтуу көрүүчүлөр, биз улам жыйынтыкты албай, улам суроо кызып кеткенине байланыштуу ушу суроолордун да жоопторун ушу тараптардын ортосунда сиздерге алып берип атабыз. Бизден суроо мисалы ушул кайсыл учурларда ушул эмеге сизде маалымат барбы деги эле ушул окуя боюнча? Маалыматыңыз барбы ушул окуя боюнча? Ушул берилген коюлган диагнозду мисалы же аныкы туура эмес, же бунуку туура эмес деген маалымат сураган жокпуз. Кандай диагноз коюлуш керек эле, мындай врач катары сизден бир мындай маалымат алайын дедик да. Эми алар любой эле кан оорусун ошого мындай лейкозго сылат берет да, эми ошондой болгон болсо. Гематолог жок дейт бизде, ошон үчүн биз жолго барбадык дейт, ушундай да маалыматтарчы. Гематолог жоктугу жок. Эми как мен заведующий отделение болгон үчүн ошондой оорулар келсе жардам көрсөтөбүз да. А так диагноз башчысыз? детский соматика бөлүмүнүн башчысы. Ошо соматикага жаткан экен а, тиги соматикага отурулган. Бизге ошо ар айда же болбосо 2-3 айда бир келип кан алып турчу бул. Өзү наследственный гемолитическая анемия деген диагнозду бул Бишкектен дагы койбой, акыры Турциядан уточнение болуп келген диагнозчу. Наследственный гемолитическая анемия. Эми гемолитическая анемия дегени бул баягы кандын составында эритроцит, тромбоцит, лейкоцит ошондой элементтер болот да, форменный элемент деп коет. Гемолитическая анемияда ошо эритроциттер тез разрушение болуп, гемолиз болот, кровь. Гемолиз болот дагы, анан каны азайып, эритроциттер азайып, анан баягы общий билирубин деп коебуз, ошонусу көбөйөт да. Анан ошонун негизинде балада ошо боору чоңойот, көк боору чоңойот. Анан ушул кызда ошо көк боору чоңойгону бар болчу негизи. Анан ошо 2-3 айда бир келип кан алып турчу булар. Анан эми диагнозду ошол уточнить этип коюш үчүн менден келип совет алып сураш керек да, кандай диагнозду коебуз, сопутствующийчи. Ким сураш керек эле? Хирургтар келип сураса болот да. Сураш керек болот эле. Болот, сураса сопутствующий кандай коебуз. Основной диагноз ал өздөрүнүкүн коюш керек эле, баягы перфорация кишечника и желудка деп коюш керек өзү негизи. Основной диагноз ошол, анан кийин ошонун негизинде өлдү деген тыянак чыгарып, анан сопутствующий диагноз деп кошумча диагнозго ошол гемолитическая анемияны кошуш керек да. Негизинде ошондой болгондо, анан ошо документациясы туура болот да негизи. Ошондой Азыркы кырда кандай болуп калды ошондо? Анда алардын кандай кылып жазганын мен алар мага историясын көрсөткөн жок да, көрбөйбүз да биз. Алар өздөрү дарыгер катары мисалы ошондо биз мындай суроону берип атабыз да азыр эмгечи, врачкачы, дарыгергечи. Ошондо ким уттурду? Бияк уттурду убакыттан ошол периштенин өлүмүнө же дарыгерлер уттуруп коюшту? Мисалы консилиум убагында кылбай же оперативдүү аракеттерге барбастан сиздин мындай бул акыбалда окуяда кимдер күнөөлүү болуп калды? Күнөөлүүсү эми ошо баягы диагностика ошибка деп коебуз да. Баягы алардын өзү ошо диагностика ошибкасынан кетти да. Кимдердин? Хирургтар ошол баягы мындай менесине ошо посмертный диагнозунда ошо. Эми биринчи ал баягы ичи көпкөндөн инфекционныйга жаткан да буларчы. Ичи көп келген өзү негизи. Ооба, ичи көп. Приемго келген. Приемго келгенден анан инфекцияга жаткан. Инфекциянын диагнозу ошо бактериальный кишечный инфекция неточной деп коюшкан. Анан ошонун негизинде эми баягы кишечныйге жарылды же перитонит болду деп ошону коюп атат да.
Анан булар ошо основной ошо мени деп коюш керек да. Разрыв полых органов болду дейм, кайсынысы ичеги жарылдыбы же ашказан жарылдыбы ошону коюш керек. Разрыв полых органов, анан разлитый гнойно-паловый дейби же ошол перитонит осложнения кетет. Анан другие де мына гемолитическая анемия деп коюп туруп, ошо наследственный дегени сопутствующийге коюптур бирок. Анан ошолор эле кеткен, анан сердечный, респираторныйлардан кошуп коюп тремалар болгондо. Ошо реанимацияга кандай абалда киришебиз негизи ошол маалда сиз мисалы? Эми реанимацияга любой кириш керек. Ал басып жүргөн адам деле реанимацияга кирсе болору? Эгер тяжестине карайт да, анын тяжестине эми врачтар туруп. Врачтар тяжестин врач оценивать этет да, бул эмес. Бала тяжелый болгон үчүн аны реанимацияга алып атабыз. Ата ошо мындай карасаңыз, если ал хирургдар жок, меники жок, анан реанимационный эмес дегенде бул биякка отделение, менин отделениемде калмак. Жоксо инфекционный отделениеде калмак. Хирургдар айтканбы муну ошондо? Хирургдардын чечими ошо хирургический патология жок дегендиктен реанимацияда калып атат. Эгерде хирургдар башкача диагноз менен айтканда, эми хирург бөлүмүңүздө калмак. Ооба. Эми ошол хирургдар ошол диагностика ошибканын негизинде ошол жерде калып атат. Анан кийин бир повторно кайра көргөндө уже диагностический цель раз ошибка болгондон кийин баки УЗИге же ишенбесек, же рентгенге ишенбесек, ичегисин сероно ичин жарып, диагностика лапаротомия деген бар да. Ошондой кылып көрүш керек эле да. Анан кийин биз айттык диагностика лапаротомия кылгыла дегенде эле ошондой ошо ичин жарганда анан кийин воздух чыгып атпайбы, ошондон билинип атпайбы что ичегиси же ашказаны тешилген. Ошондо ичин жарганда бул убакытта уже кеч болуп калган. Ооба, кеч. Бала абдан кыйналып калган. Ичине воздух толуп калганда өпкө менен жүрөктү кысып калганда. Ошону эртерээк аракет кылганда жөнөкөй жатып. Эми эртерээк аракет кылганда анан может баланын акыбалы кичине өзүнө келип, может послеоперационный деле аны операциядан кийин деле эми айта албайм да, сактап калды. Эми ошондо сопо менин түшүнүгүмө караганда мен да толуктап коеюн. Сиз да баягы сизден алдыңызда мен баягы медицина боюнча туура эмес сүйлөп албайын да. Бала келди, атасы жетелеп келди кызды. Жетелеп келгенден кийин инфекция бөлүмүнүн кабыл алуу бөлүмүндө анан ошол инфекция бөлүмүнө жатты. Ошондо менелер байкалганда, может ал жактан да кичине пропустили да. Түндөсү байкалган эмес. Түндөсү врачтардын айтуусуна караганда байкалган эмес. Анан инфекционныйга жаткандан кийин анан эртеси келди. Көрүп атат да, анан инфекционный оорусу жок деп. Бул кайсы врачтар келип көрүп атат? Инфекционный врач. Заведующий көрүп атат. Андан кийин анан кайсы бөлүмгө түшүп калды бул инфекциядан кийин? Инфекционныйдан кайра приемныйга алып келишет. Кайра приемныйга алып келишет. Приемныйга алып келип, анан приемныйда кай жака эмне кылышын билбей, кайра биздин отделениеге алып келип жаткызып, бул жерден капельница алып, кайра состояниясы улучшение болбой эле, ичи көпкөнү калбай, кусканы калбай. Анан реанимацияга алып түшүп атат кайрадан баланы. Эгерде анан реанимациядан кийин анан кайрадан чыгытышып анан кийин ошо. Анан жанагы операция анан болот. Рентген жасаганда эле өзү ошо рентгенде көрүнүп турат да, ошол баягы воздух бар экен. Ошону байкабай калышкан да врачтар. Байкап айтышкан. Убагында элеби? Убагында эле ошол ким эле Назар деген врач айткан. Ичинде воздух бар экен, газ бар экен деди. Газ турат деди. Биз неме реанимацияга жаткызабыз, биздин көзөмөлдө болот. Биз карайбыз, сиз кыжаат болбой отуруңер деп. Мени тынчтандырып. Ошондо саат канча эле? Саат ошондо 12ден өтүп калган болчу. 12ден өткөндө уже рентгенге тартып чыгарганбыз да. Чыгарып ичинде газ бар экен деп азаматка чалып, азамат деген заведующийсине чалып, ошол экөө сүйлөшүп, экөөнүн сүйлөшүүсү боюнча анан реанимация кабыл алып, хирургия кабыл алып, анан реанимацияга жаткызып атпайбы? Жаткызып, анан ошол жерде биздин көзөмөлдө болот. Ичинде воздух бар экен. Эгер иши бере турган болсо, кыз неме иши турган болсо, ошону тешип воздухту чыгарабыз, болбосо өпкө жүрөктү кысып калат деп айткан да бизгечи. Анан биз хирургия кабыл алды, болду деп отурганбыз. Андан кийин бизди киргизишкен эмес.
Ал кетип калган бойдон ошол бойдон хирург назар келбей коюп атат ошол бойдон. Кеткен бойдон жооп сурап, ишинен жооп сурап кетип калып атат. Убагында ошол карайм дегенден кийин ошол жерде караш керек болчу. Карабайбы, бизди Ошкобу, Сузакабы жөнөтүш керек болчу. Мен карай албайм, колуман келбейт деп. Консулинг кылып туруп, ошол жерде айтыш керек эле, бу жерде воздух бар экен деп. Бизге айткан да ошол жерде, мына Ыкбал деле айтып атат, воздух бар экен, ошону билгенбиз деп айтып атат. Мына азыр деле көрдүңөр, айтты, воздух бар экен, ошо хирургический эле болуп аткан бул. Мен деле алып калып, анан келебиз, карайбыз дегенден жаткызып койгом деп. Мен коркком. Азыр мисалы үчүн Сопу агай деле ошол хирургический ошибка деген сыяктуу маалыматын берип атат. Хирургдардын катачылыгы депчи, убагында чара көрүп, убагында туура диагноз бергенде балким кызды аман алып калат белек деген ойду айтып атат да. Азыр эми мисалы үчүн Толгон Токой дарыгерлерден интервью алдык, баарына толук түрдө интервью алдык. Сиз кайсы дарыгерди күнөөлөйсүз? Мисалы баардыгы мисалы моралдык жактан бир кайсы бир деңгээлде жоопкерчилигиңиз бар деп атат. Врачтарчы, анын баардыгы эле мойнуна алып атат. Ошондо сиз мисалы үчүн азыр ошондо Эшматты күнөөлөйсүзбү же Ташматты күнөөлөйсүзбү? Так эс айтсаңыз. Кайсы врач эгерде операция аракет кылганда эл да билсин да, анда сиздин кызыңыз Кудай буйрса азыр чуркап жүрмөк да. Эң главный буларда 4 врач болуп атат. 4 врачтын 4-өө тең өзүнө тиешелүү күнөөлөрү бар болуп атат. Эң главный хирургический болуп атат да бул оору. Хирургический болгондон кийин азамат менен заведующий менен назар операция келип кылыш керек болчу. Ушул эки адамды көбүрөөк күнөөлөйсүз сиз. Экөөнү көбүрөөк күнөөлөйм. Андан кийинки күнөөлүү мына Камил Сатарович менен реанимациядагы Ыкбал деген врач. Экөө алып алгандан кийин, жоопкерчиликти алгандан кийин булар дагы жоопкерчиликти чечип, сезип, ошону эгер бул жакта болбой аткан болсо, хирургияга өткөзүп апарып бериш керек эле. Булар сиздин орууңуз, муну келбей атасыңар. Келбей атабы чакыртып келиш керек болчу. Мен чакыртып келип атам. Булар чакыртып келип өздөрү бизден баланы алып калгандан кийин ишендирип, өздөрү караш керек болчу. Назарды кетирбеш керек болчу. Сен карап тур эмнеде деп. Операция кыла турган мезгил болду, алдынан жылдырбай операция кылыш керек болчу. Ошондо кызды алып калмак да, хирургический. Булар бардыгы топтолуп туруп, төртөөнүн күнөөсү болуп атат да бул жерде. Эң күнөөлүүлөр бул Азамат менен Назардын күнөөсү болуп атат. Деп эсептеди, мисалы мына ушул сиздин фамилияңыз ким эле Сопагай? Гайыпбердиев Сопагай, мына ушул кайсы бөлүмдүн башчысы болом дедиңиз сиз? Детский соматика. Балдар соматика бөлүмүнүн башчысы дагы мына ушул. Так эселе айтты, бул жерде жашыра турган эч нерсе жок, себеп дегенде соттук процесс жүрүп атат. Мисалы үчүн бул жерде ачык эле маалыматтар айтылып атат. Бирөө мисалы үчүн ашыкча дарегине сын айткан деле жок. Ушул болгондо кесипчилик форматында өздөрүнүн аракеттерин жасап коюшса болмок деп көбүрөөк мына ошо хирургиялык диагностиканын так жана даана болбогондугун баса берилип атат дагы. Азыр сиз деле ушул ойду айттыңыз да, туурабы? Мисалы үчүнчү мындай да, булар хирургдар ичинде воздух бар деген парез кишечника деп коет. Ошого тыянак коюшат дагы. Анан свободный газ брюшной полости дегенди, свободный газ брюшной полости деген бул экстренный да, көргөндө эле уже жардамды көрсөтүшө башташ керек да. Аны ошону свободный газ брюшной полости дебестен просто ичектерде газ бар деп атпайбы булар. Ошонун үчүн ошонун ошибка болуп анан помощь оказать этилбей калып атты. Свободный газ брюшной полости деген бул экстренный 1 саат, жарым саатка калбай операция болуш. Ага эч кандай гематологдун кереги жок. Гематологдун кереги жок. Любой моментте если кан керек болсо, операция учурунда деле кан куюп жардам көрсөтсө боло берет. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай бир конкреттүү медициналык маалыматтын Сопагай деле айтып атат, тастап атат. Свободный газ менен беркине ичектеги газды деген алмаштырышып атат да. Ошондон ал хирургдар бул ичекте эле газ бар деп атат. А так негизгиси свободный газ. Эми баягы полый орган жарылды деп подозрение кылбай атат да. Полый орган жарылганда ошо ичекте эмес бул газ. Брюшной полосы деп коебуз, баягы подпечёночный боордун үстүндө турат да газ. Ошону көрбөй калышкан да ошо. Азыр рентгенде көрүнүп турат беле ошол негизи. Эми аны булар менен путат этип алышканда, мына желудок менен перепутать этип алышканда.
Бирок караганда мене деле турат. Мына ашказандын эле газында болуп турат. Дагы бир башка синмеген болсо керек эле. Жок. Ушул эле. Bunu özü çıkarıp berişip durup, ошол өздөрү көрүшүп туруп, анан газ бар деп айтып атат да. Урматтуу көрүүчүлөр, бул менин маалыматым эмес, бул дарыгерлердин маалыматы болуп атат. Ошон үчүн муну адаштырып албагыла. Баягы журналист өзүнүн маалыматы менен айтып атат депчи. Бул ушул дасыккан өз кесибинин профессионалдары. Ушул мекеменин дарыгерлери бир эле жыл эмес, бир топ жылдардан бери ушул эмгектенип келишкен дарыгерлердин маалыматын уктуңуздар, арай көрчүлөр. Сиз врач катары, дарыгер катары иштеген экенсиз буга чейин. Азыр иштейсизби, иштебейсизби бул балдар ооруканасында? Башка эмеге. Мейли, башка ишиңиз боюнча сурабай эле коелу. Бирок былтыр бир жыл мурда ушул Манас шаардык ооруканасында, балдар ооруканасында бул жактын 3 жашар кызы о дүйнөгө кеткен экен. Ошого врачтардын шалакылыгы деп даана таамаймага арыз жазып кайрылган. Анан бул жакка карап аласыз, камера бул жакта. Анан кийин мондай да, сөздүн кыскасы мондай. Ошол ишке айыпкер катары, айыптуу катары 4 дарыгерди санап арызданган экен бул жигитчи. Ошонун катарында сиз да бар экенсиз да. Бул объективдүү маалымат бериш үчүн ошол тараптардын угуп коюш бул менин сиздин мыйзамдуу укуктарыңызга кирет да. Ошон үчүн кийин мен сүйлөп кетип калсам, кийин сен мага деле келсең болмок деген пикириңиз жаралбаш үчүн сиздин астыңызга келдим. Мынакей азыр эми мындай жакшынакай болуп, дин жолуна түшүп, эми мурда эле дин жолуна жүргөндүрсүз балким, бирок азыр ушундай сизди мечиттерден издедик, чынын айткандачы, мечиттерге барып калдыбы, же ошол жактарда сабак берет деп кыскасы таппадык эле. Ушул окуяга канчалык деңгээлде сиздин күнөөңүз бар же жок? Бул окуя боюнча атасы жанында турат. Мен ошо кызды көргөндө ушу ичи кыйналып калган экен. Анын атасы да кирип калды. Анан экөөбүз ака ашказанында бир нерсе бар экен, анан шланга салдык ашказанды. Анан кийин мен главврач чакырдым, тезирээк жардам берели. Хирургический окшойт деп. Анан кийин зам главврачка жүгүрдүм, 2 врач, бир берсе бир врачмын. Кийин анан врачтар беки дагы бир Сопу деген докторубуз бар, имен заведующий, кан ооруларды. Андан алдык. Ал келип калды. Анан кийин бир аз туруп атасы жүгүрүп барып, Азамат чакырып келип, ал келип калды. Анан кийин айттык. Сопу айтты, хирург келип калды. Сопу айтты, мурда хирург болуш деген да. Муну тезирээк ичин эме кылбасак болбойт. Деп анан Сопу 3 заведи чогулуп анан ушул жердин кестиги ичинен суу чыкты. Киндиктин түгүнөн суу чыкты. Бул жөнүндө кайсыл убакыттарда кесип калдыңыздар ошондо? Мен келген атасы көрдү, көрсөттүм. Көзү бир аз эме болуп калдык, анан чакырдык аяк бияктарды. Бир канча убакта? Бул жак саат ошо 5терге. Ошо 5ке жакын 4:30 келди да. 4төн Мен ошол жерге киргенимен кийин, анан мен кыйкырганыман кийин, мына бала каралбай калыптыр. Эмне ким карайт дегенде бияк Камил Сатарович келди. Андан кийин ыкбалдын аркы комнатадан компьютерде жазып жаткан жеринен келип, андан кийин Сопубек врач келди. Анан ага чейин маалымат болбодубу же аракет болбодубу? Мен келгенде мен башка бөлүмдөрдө эме болуп жүрөт элем да. Келсем ошол убакта, мисалы, булар саат 2-де келген экен да бизге. Мен ошо канчаларда 4-төрдө чамасында эме болуп калдым. Анан ошондо келдим, сразу главврач чакырттым. Анан зам главврачка дагы бир врач жөнөттүм, Марзия деген доктор эжебиз бар. Бул жөнүндө баары сотто эме каралды деп. Ошондо сиздин күнөөңүз бул жерде эмне болуп калды? Мен азыр күнөөм эмне кылам? Ошол жерде келдим, көрдүм, жардам бердим. Башка бир кандай кылсам, эмне десем экен. Колдон келген жардам бердим, ал ошо эгерде баягы эртерээк бул кыймылдашканда, эртерээк эме болуп калса. Кимдер кыймылдаш керек эле? Хирургдар өзү ар бир ордун заведующийлер эмелер бар да, жоопкерчилиги. Хирург, травматолог, нейрохирургдар бар го. Ал өзүлөр келип диагноз коет. Анан ошондо реанимация бөлүмүнөн хирургдарга убакыт саатында эле маалымат жеткенби деген вопрос болот да. Муну өзү мен рентген тарттырайын десем биринчи ошол убактарда рентген бар деп калды. Ким? Ушул медсестралар да, рентген бар экен деп калды. Рентген болсо хирург чакыргылачы, главврач чакырды. Ошондо саат канчалар эле? Ошол эле тез эле алардын ичинде болуп калды, ушу атасы менен болгон. Канча болжолдуу түрдө 1 же 2? Сааттын ичинде эле тез чакырып келди. Ооба. 4:30-дарда 4төн өтүп келдим. Ошол убактарда болду. 5ке жакын хирургду чакырып келдик. Хирургдар келди, болду, жардам бердик ошол жерде. Жок, хирургдарга буга чейин эле маалымат жеткен беле? Хирургдар буга чейин өзү караган экен. Көргөн экен да. Мен айттым, рентген бар десем, рентген бар, тарттырды деди. Хирургдар десем, хирургдар анда чакыргыла тезирээк. Хирургдар чакырыптын да, Назар да.
назар көргөн. Ошондо сиз чакыргыла дегенде 4,5-4 убагында. 4-төн өтүп калган чамасында да. 4,5 Мен чакырттым, главврачка жөнөттүм. Зам главврачка барып келди, биз неме ош менен сүйлөштү. Бияктан хирург келди, сопу келди, тура. Кестик, жардам бердик. Дейм. Жардам бердик дегенде эми болбой калган бекен. Ошо акыркы тяжелый болуп калган экен да. Дем албай, ичи көп, аба жетпей калган. Эми дарыгер катары айтыңчы. Дарыгер катары. Ушу учурунда жаш бала барды, өз буту менен басыпчы, атасынын колун жетелеп алып барды. Ушуга канткенде жардам бере алат элек дарыгер катары. Буга ким аракет кылыш керек эле? Буларды айттым го, сиз баштан айттым. Ар бир специалист бар да, травматолог, нейрохирург, мисалы да, ар бир хирург бар. Ошолор бар диагноз коет. Тез операция десе биз наркоз беребиз, реанимация. Тез жардам десе капельница салып беребиз. Реанимацияга кандай адам түшөт деп ойлойсуң дарыгер катары? Келет да, тяжелоолор келет да, билесиз. Бул Манас Асан мырзанын кызындагыларды ошондой реанимацияга салса болобу, жаткызса? Көргөндө тяжелый экен. Атасы чогуу көрдүк да. Көргөндө ооруп калган. 4-тө келет да. Ооба. Ага чейин көргөн маалда тяжелый. Негиз айтам, мисалы үчүн киргенде баланы эшитип келип, жетелеп келгеле эле анан врачтардын негизинде врачтар өзү кээ бирлери мынтип айтты да, дарыгерлерчи. Ооба, кандай болсо дагы биз чечим кабыл алганга чейин реанимацияга жаткызганга болот деп атат да. Айтып го, хирургдар, травматологдор, бүт специалисттер тяжелыйларын бизге алып кирет. Операцияга даярдашат. Ага чейин реанимацияга киргизип коет атпайбы дейм да. Ошол хирург, мисалы хирург өзлөрү чечсе, мисалы үчүн хирургди капельница кылып берсе, ошого жаткызып койсо болот. жаткыз десе, хирургдар айтса жаткызат. Демек, азыр сиз ушул жерде канчалык деңгээлде менин күнөөм бар деп же жок деп ойлойсуз да? Мисалы, моралдык жактан өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди сезип атасызбы? Мен эми ал жерде жардам бердим, атасы менен кошо жардам бердим да. Колуман келген жардам. Атасы айтып атат, мен өкүргөндөн кийин анан келди деп атат да. Жок, ошол жерде элем да мен. Ошон үчүн атасын киргиздим. Сиз жок болчуңуз. Атасын мен киргиздим да. Жок. Камилека, антип жалган айтпасаңыз, сиз жок болчуңуз. Мен келгенде сиз жок болчуңуз. Мен келип кыйкыргандан кийин сиз экинчи этажда экенсиз. Экинчи этаждан түшүп келдиңиз, Камилека. Чыгылып мен ушу ата-энеси болуп атканда келдим да, туура. Ошол убакта айта бериң. Ошол ылдый жактан түшүп келдиңиз, жогору жактан, экинчи этаждан түшүп келдиңиз. Сиз келгенден кийин уже ыкбал чыкты нар жактан. Ыкбал, анан сопок врач келди. Үчөөбүз анан эмне кылабыз мен десем, сиз айттыңыз хирургду чакырыш керек дедиңиз. Анан мен барып хирургду чакырып келдим. Уже келгиче кеч болуп калган болчу. Сиз келгенде деле кеч болчу. Ошол убакка чейин эмнеге реанимацияга жаткызып туруп кармап койдуңар? Ошол суроо болуп атат. Сиз болуптур, сиз наракта турдуңуз. Ыкбал эмнеге карабай? Ошол врачтар өзүлөрү жооп берип атат бул жөнүндө. Сотко дагы жооп берип атат, эмне үчүн себеп. Мен өзүмөн сураган үчүн өзүм эле айтып атам да, өзүм жардам бердим. Атасы ака ичинде бир нерсе бар экен дегенден шалаңга салды экөөбүз, туурабы? Экөөбүз шалаңга салдык. Жок, буга чейин эмнеге кармап турду дейт сизге чейин. Ошол врачтар жооп берип атат да. Сиз заведующий катары айтсаңыз, сиз аерде заведующийсиз. Заведующийсиз. Сизге биринчи маалымат жетет да. Бизге реанимацияга мына бала келди. Келбеди да. Мен көргөндө анан ошону көрдүм да. Ага чейин мага маалымат келбеди да. Ага чейин эч ким айтпадыбы сизге? Айтпады да. Ыкбал айттым деп атпайбы сизге? Жок, Камил Сатаровичке айтты. Отделениеге киргенде айтты да. Ага чейин звонить этсе, мисалы үчүн. Мен келе калса келе калат элем, туурабы? Саат отделениега 1де кирип атат. 12де өтүп немеге чыгып атат, рентгенге чыгып атат. Воздух бар экен, ичинде газ бар экен. Хирургия тарабынан алынып, реанимацияга жаткырылып атат. Реанимацияда жардамды көрсөтпөй атасыңар да. Эгер силер көрсөткөндө хирургияны алып келет элеңер. Силер консулинг кылдым деп атасыңар. Консулинг кылганда сиз бар белеңиз, жок белеңиз? Мен айтып го, мен Сопакаң, Азамат үчөөбүз турдук го ошол жерде. Жок, ага чейин дейм. Бир Ага саат чейин мен 1де консилиум көрүп атым да. Бардыңыз, бар белеңиз, жок? Мага айтышпады да, жөнүндө. Азыр айтып атпайсызбы? Сүйлөшүп туруп анан биз неме кылдык? О, мен чакырганда келишти, анан сүйлөштүк да. Жок, сиз кеч болгонун айтып атасыз да. Сиз эрте мененки. Ого чейинкини сурап атат, ого чейинкини, ого чейин. Кабарым жетпеди да. Ыкбал айым сизге эч айткан эмес. Айтышпады да. Мен билгенде, звонить эткенде, келиңиз дегенде ошол жерде эле болот элем. Ана сиз айтып атпайсызбы? Камил немеге ким эле? Кыпчак чейин айтканмын, мен барганмын деп айткан. Мен отделение келгенде сөздөрүңүз бар го. Айттым го, мен отделение көргөндө сен дагы болчуң, туурабы? Жанында болчуң да. Канчада ошо саат канча? Ушул жанында болчуң да, туурабы? Саат 4тө күн айтып атасыз. Мисалы ошол да, ошого чейин мага кабар жетпеди да. Ага чейин сиз барганда эмеспиз, маалыматты уккан эмеспиз. Маалымат уккандым да. Мен уккандан баштап анан атасын кирди. Экөөбүз ашказан эме кылдык, анан хирург чакырдык, туурабы? Сиз ошондо айтып атасызбы? Неме Кыпчак акага? Ошондо айттым да, ошондо мен чакырдым. Анда кеч болду деп атышпайт. Ага чейин мага маалымат жетпеди да. Сиздин оюңузча бул оору перитонит болуп атат.
шеш перитонит деп хирургиядагылар жазып берип атат. Бул өзү ким тарабынан операция болуш керек эле? Эми бул баары белгилүү хирургтардын операция кылат. Аны биз реаниматологдо операция кыла албайбыз да биз. Ошондо сиздин оюңузча хирургтардын тарабынан операция кылыш керек болчу. Хирургтар коет. Хирургтар операция кылат. Демек, Камил ага мындай кылып көрөйлү, азыр мына ошо прокуратурага дагы азыр алдыңкы мүнөттөрдө мисалы маалыматтар айтылат, кайсы бир деңгээлде сиздин өзүңүздүн өзүңүздө маалыматты уктук. Азыр мисалы арай көзү чарай мага ушундай арызданып атат. Асан мырза, бул жерде азыркы мезгилде күбө катары чакырылып аткан ошол Ыкыбал, фамилиясын аңдабай турам, билбей турам, Камил Сатарович сизде. Ушул экөөңүздөрдү да айыптуу катары сотко өткөрүүсүн талап кылып атат Асан мырзачы. Анан эми бул канчалык мезгилде укук коргоо органдарынан иликтенет, тергелет, аны дагы убакыт көрсөтөт. Эгерде ак болсоңуздар, ак болосуздар. Болгондо ушул абдан кыжалатка салган ушул 3 жашар кызын эми азыр кайтара албайт албетте, бирок чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн, кийинки буунга сабак болсун үчүн врачтар кийинкилерге шалакылык кылбасын деген максатта чуркап жүрөм деген гана мээнетин биз көрүп дагы кой коомчулукка берип коелучу деген сыяктуу гана биздин аракеттерибиз да. Ошого мисалы демек бул окуя боюнча сиз өзүңүздү менде бул жерде күнөө жок деп эсептейсиз. Мен эми колуман келген жардам кылдым. Не кылдым? Чакырдым, консультация кылдым. Эми дагы эгерде мен көрүп кетип калган болсом, эгерде сиз 11лерде же 12лерде же 1лерде угуп калган болсоңуз, анда мен келсем, мисалы үчүн, ошолор атасын чогултуп, апасын айтып, врачтарды чакырып, замгларыбызды айтып, организовать. Бирок 2де эле ошол сиздин алдыңыздагы кызматкер, мисалы үчүн Ыкыбал айым 2де билген экен, 2де эмне кылган эле, 2де жана эмне кылдым деди эле. Саат 2де айткам деди. 2де айткам деди. Сизге айткам деди да. Камил Сатаровичке саат 2де айткам. Мен 2де айтсам, ошол жерде болот элем. Буга чейин деле айтат элем, мен 2де болдум эле дейт элем. Ыкыбал саат 2де кетет экен. Иш жумушу саат 2де бүтөт экен. 3тө бүтөт экен, 3тө бүтөт экен. Бирок 2де сизге маалыматты берип, сизге Ыкыбалдын айтуусу боюнча сизге айткан экен. Саат 3тө мен кетишим керек болчу. Жок, жана да өзү ушинтип айтып берген маалымат айтып атабыз сизге. Эми канчалык деңгээлде мынакей Асан мырза, Камил мырзанын аксакалдын сөзүн уктуңуз, эми бул боюнча мына прокуратурадагы арыз таштайм деп айтып ойлоп атасыз. Мисалы үчүн азыр аракетте болуп атасыз, өзүңүздүн укук коргоочуңуз менен биргеликте. Анан эми буну Камил аксакал Асан мырза bunun бардыгын убакыт көрсөтөт, укук коргоо органдары терең иликтейт деген ойдобуз. Мынакей биз ар бир адам урматтуу көрсөтөр, ар бир күнөөлүү деген дарыгердин жообун алдык. Бир гана эскертип коюучу нерсе ошол Назар дегендики телефон аркылуу болуп калды чала була, бирок ал ошол телефон аркылуу түз ошол жерде турган азамат ошол жанагы хирургия бөлүм башчысына айтты. Азамат ким эле фамилиясы, кыскасы бөлүм башчысы жооп берет, менин атыман деп ушундай жообун узатты да. Эми бул объективдүүлүк. Ал эми бул жалгыз чуркап жүргөн Асан мырзанын да сөздөрүн кеңири чагылдырып бердик бизчи. Камил ага мындай да, врач катары, сиз заведующий катары, сиз ошол жерден кандай десем, ошо Ыкыбал ошол түшкөндөн кийин сизге маалымат жеткириш керек беле? Бардыгы маалымат жеткириш. Мен врачка өзү ошондой да. Чакырыш керек. Эми кандай кылайлы? Анан сиз Ыкыбалдын кандай баягы менин киргенимде эч ким жок экен да. Бул жакта компьютерде жазып отурганы туурабы? Бул жерде компьютерде өзүңүз деле кирдиңиз, кирип демала албай кыйналып жатканын көрдүңүз, өзүңүз көзүңүз. Бирок ал малда уже кеч болуп калган да. Экөөбүз көргөн мезгилде кеч болуп калган. Ага чейин неме кылса алып калат беле кызды? Эми айттым, бул нерсе сиз айткан туура, убагында диагноз керек эле, убагында көрүш керек эле, чогултуш керек эле, баардыгын бир бала үчүн болсо дагы. Демек жалпы дарыгерлердин шалакылыгы болду. Дарыгерлердин баягы кеткен эмелери бар, кемчиликтер, кечирим сурап атабыз, баардыгы кечирим сурады, алдыңан барып анан Сиз кечирим сурады, мен дагы ошол жерде болдум. Мен да кечирүүгө кадеп. Мындан да өз айыбын мойнуна алышты. Азыр бул жерде эмне маселе боюнча келдиңиз ошондо? Бул мындай болот. Мындай суроосу бар экен да, бул прокуратурага бул боюнча мына сиздердин катыңыздар бар, кийин жооп бергенчи, мисалы үчүн, анан бул айтып атат да, мисалы бул ошол шаардык балдар ооруканасынын 4 врачы күнөөлүү деп атат. Мен кызымын өлүмүнө депчи. Экөөнүн ичинен үчүн жок. Маманы укуп алмай жанагы сотко чыккандарды дагы жанагы күбө катары чакырбай дейт. Күбө катары. Ал 4-өн тең бирдей мисалы карабайсыңарбы деген
суроо менен келди. Сотко чыккандар күбө болуп чыккан жок да, экөө айыпталуучу катары чыгып атпайбы? Экөө күбө катары чыгып атпайбы? Кайсы экөө ошону? Ыкбал менен. Мен ошону кайра сизден сурасам, кайра ошону күбө деп айтып атасыз. Жок, ал күбө катары чыгып атат. Жок, түшүндүм. Азамат менен Назар деген сотко ашты иши. Сот карап ал процесс жүрүп атат. Бирок муну күнөөлүү экөө дагы күнөөлүү болуп атпайбы? Жок, түшүндүм. Азыр мен сиздин эле сөзүңүздү айтып берейин. Получается, азыр ким эле Азамат менен Назар беле ошол экөө сотко айыпталуучу катары чыккан. Не себептен муну Ыкбал менен Абды Камил күбө катары айыпталуучу эмес деген маселе боюнча келип атасыздар да. Буга чейин арыз берип турабы, бул иштин ичинен кыскартылыптыр. Иштин ичинен кыскартылып, анан сизге деле жооп берилип атпайбы? 142 беренесинин 5-бөлүм сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө айыпталуучу адамга карата сотто каралган кылмышы боюнча бөлүктө айрым адамдарга карата кылмыштын мыйзамсыз кыскартылгандыгы аныкталса, кылмышы материалдарын ошол бөлүгү сот тарабынан бөлүнүп алынат деп көрсөтүлгөн. Азыр бул дегени биз сотко өткөзүп бердик. Иштин ичинде кыскартууларга карата кыскартуу токтомдору бар. Эгерде сот ошол күнөөлүү деп тапкан болсо, же күнөөсүз деп тапкан бир соттук акты чыгарып туруп, анан кайра эле бизге кошумча тергөө аракеттерин же тергөөгө чейинки текшериштерин жүргүзүү үчүн материалдар бөлүп алып жибергенге мүмкүнчүлүк болот деген маанини берип атат сиздергечи. Ошон үчүн азыр биз сотко кандайдыр бир сен буну действияны кыл же мындай аракеттерди кыл деп биз айта албайбыз да. Сотко биз деле киришкен, анын эч кимде мыйзамдуу укугу жок да. Туурабы? Сот айтып атат бул жерде. Сот айтып атат. Бул эгер силер буга наразы болсоңор, эки Ыкбал менен Сатаров Камил келбей калды бул жака сотко келбей, бул күбө катары келип атат. Бул айыпталуучу болуп келбей, бул күбө катары жөнөтүп коюп атат тергөөдөн. Эгер наразы болсоңор, ошону иштен бөлүп алып, бөлүп алыш үчүн прокуратурага кайрыласыңар. Прокуратура бөлүп берет. Анан кайрадан арыз жазып, кайрадан мага алып келсе, мага иш келсе, ошону мен карап берем деп атат. Ошону силер 2-3 жолу бердик, биз силерге арыз жазып кайрылдык. Бир эле жоопту биз бөлүп бере албайбыз, сот билет аны деген жооптор келип атат да бизгечи. Буга чейин кайрылгансыздар. Биз 3 жолу кайрылдык. Муну акыры адвокатка айттык, сиз ошол нерсе жазып коюңчу. Биз кайрылып берип жүрүп чарчадык. Биз шаардык сотко немеге прокуратурага, областтык прокуратурага чейин барып кайрылдык. Ал жакта деле ошол эле немени сот чечет. Областтык прокуратурада эме барысында азыр жок, ошол адвокаттында болчу кагаз. Ал деле ошол бир эле немени сотко кайрылгыла, сот бөлүп берет дейт. Сот бөлүп бербейт экен муну. Биз кайрылганда прокуратурага кайрылгыла деп атат сот. Сиз мындай албайсызбы? Асан дедиңиз батыңызды. Асан эке, мындай албайсызбы? Мына Касымбектин жактоочуңуз менен чогуу биз тарабынан берген мына билдирүү акыркысы болуп атпайбы? Буга чейинкисин анан областтык прокуратурага кайрылып туруп, ал жактан эле бир кагаз берет да силерге билдирүүчү. Ошолор менен чогуу келбейсиздерби? Бир акылдашып дагы жардам берген аракет кылайлы. Жок, сиздер мындай кылбайсыңар. Мен арызды дагы деле жазайын сиздерге, прокуратурага. Мен ошолдун дагы жообун алып келейин. Силерге арыз жазайын дагы, ошону силер бөлүп берип койгула. Бөлүп берип. Мен бөлүп берем же бөлүп бербейм деп айта албайм да. Потому что буга чейин карап туруп деле ушул кагаз кайрадан ошол 3 жолу деген бул кылбайм деген да. Мен бөлүп бере албайм деген да. Муну мен карап алмайсың, азыр эле айттым го башында. Кимге барышыбыз керек? Силер бөлүп бербесеңер, сот бөлүп бербесе, биз кимге кайрылышыбыз керек? Мен сизге бөлүп берем же бөлүп бербейм деп айткан жокмун. Жок, жазылып турбайбы муну бөлүнбөйт деп. Жазылыкта өзүңүз окуп атпайсызбы? Бөлүнбөйт деп. Мен ушуну окуп атам. Мен бул билдирүүнү берген киши мен эмесмин. Сизге түшүндүрө алам. Анда ошол билдирүүнү берген кишиге суроо бербейлиби биз анда? Азыр ал бир жака чыгып кетти. Ошон үчүн бул жак сиздер кармаган деп мен келип атам. Жетекчиси да. Жок, ошол сиз жетекчи болуп ошого жооп берем деп келип атасызбы? Ошол бир суроо деп келип атасызбы? Бир суроода экөөбүз бирдей эле уровеньде, деңгээлдебиз. Мен ошон үчүн сиз менен учурашып эле дароо ушул маселени карай калыңыз деп айттым. Мен себептен буга чейин көп эле суроо жооп беретинде келгенмин. Анан ошого мен мындай суроода Асан мырзанын дагы суроону кабыргасынан койгону негизинен туура да. Мына ушул нерсенин баарын сиз деле өзүңүз мындай
орысша айтканда в курсе дела экенсиз да. Могу иш менен жанан бул азыр мисалы үчүн сотко барса, мисалы бул эки айыпталуучуну экөөсүн дагы айыпталуучу кылып каттап бериңиз деп жанагы Камил Сатаров менен ошол Ыкыбал деген айымды каттап берүү боюнча сизге суроо. Ушуну эми ошондо сиз айтып атасыз да, мисалы тиги облустук прокуратуранын жообу менен адвокатыңыз менен келсе карап чыгайлы деп. Ошо карап чыккандан кийин сот айткандай эле процедура болонобу? Демек ал айыпталуучу катары ошол процедураны түшүндүрүп берсеңиз бизгечи. Мен да ошону айтайын атам. Азыр мен алдын ала бир нерсени айта албайм да. Азыр мен биринчи материалдары менен таанышымын, соттун жүрүшүндөгү кандай көрсөтмөлөр болуп атат. Ошолорду карап чыгышыбыз керек да биз дагычы. Азыр мен алдын ала бир нерсени айтып алып, анан кийин ал нерсе болбой калып, мен жалганчы болуп, мен туура эмес маалымат берген. Өзү негизи соттун айтканы туура элеби? Ошо прокуратурага кайрылсаңыздар, ошо соттун айтканына мен жооп бере албайм чындап. Сиз жооп бериңчи. Буну ушундай иш келип атат сизге. Сот бөлүп бериш керекпи? Иштен алып. Же сиз прокуратура бөлүп бериш керекпи? Прокуратурадан бөлүп берет деген нерсе жок да өзүчү. Бул иш, кылмыш иши шаардык милиция, Манас шаардык милициянын тергөө бөлүмүнүн тергөөчүнүн өндүрүшүндө болот да. Тергөөчү ал УБКнын негизинде тергөөчү жөнөттү бул жака. Тергөөчү буну айыпталуучуну күбө катары жөнөтүп койду. Ага биз наразы болуп атабыз биз. Биз наразы сотко айтсак, биз наразычылыгы сотко айтсак, сот айтып атат. Буну прокуратурага кайрыласыңар, арыз жазасыңар, прокуратура бөлүп берет. Прокуратура бөлүп бергенден кийин силер кайрадан арыз жазып, экөөнүн үстүнөн арыз жазып туруп, кайра иш козголот дагы тергөөдөн иш козголсо, ошол айыпталуучу деп мага жөнөтсө, мен ошол иштин карап берем деп атат. Туура эле да? Аны түшүндүм, аны кайра эле кайталаштын кажети жок. Мен деле ошону сизге түшүндүрүп берип атам кайра элечи. Тергөөчү тергөө дело тергеп, кылмышын тергеп аткандагы ал самостоятельный процессуальный лицо болот да. Аны сен мону кыл, сен мону кыл деп биз деле айта албайбыз аны. Баарыбызга эле бирдей мыйзам бар да. Аны просто делону бизге алып келет, изученияга, сотко чыгарардан. Биз ошону туура эмес карап туруп, анан кийин сотко чыгарабыз да. Эгерде туура болгон болсо, туура эмес болсо кемчиликтерин оңдоо үчүн кайра кайтарабыз. Ошондой жагдайлар. Аны бөлүп алуу тергөөчү өзүнүн укугу. Эми бир эле суроо берейин мен. Мынакей негизи мисалы үчүн бул арыздануучу катары 4 адамды айыпкер катары көрсөтүп арыз жазган болсо керек, менин маалыматыма караганда туурабы? 4 адамды башында. Анан айтып атат, тергөөчү тарабынан экөөсү айыпталуучу гана болуп калыптыр депчи. Ошондо мыйзамды көзөмөлдөө чыгарган катары. Тергөөчүнүн чечимине деп коеюн, мисалы үчүн, же токтомуна дейбизби, же чечимине дейбизби кыскасы. Өзгөртүү толуктуу киргизе аласыздарбы сиздер мисалы? Азыр эми ошону делону караса, Кудай кааласа, эми мисалы эртеңги бүрсү күнү же анын бүрсү күнү билбейм, канчалык тез болсо ошончолук жакшы деп ойлойбуз. Демек карап бересиздер. Сөз карайбыз. Анда биз кандай кылабыз? Кайрадан арыз жазып, кайрадан менен жактоочулугуна келсең, жактоочулугун более жанагындай юридикалык терминдер менен түшүндүрүп, ага деле ал деле биз билген мындай кемчиликтерди, нюанстарды билеттир. Ошолорду айтсам, мына консилиум болуп эле чогуу эле иш алып барабыз. Маселе жок. Сиздерге кайрылып туруп элесиз. Негизинде бөлүп бересиңер. Мен карап чыгайын, азыр бөлүп берем деп алып анан кийин мен Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз Манас шаардык прокуратурасында отурабыз. Прокурор бөлүмүнүн башчысы прокурор Манас шаардык кечиресиз жалоотто үйрөнүп калыпсыз. Манас шаардык прокуратурасынын прокурорунун орун басары. Фамилияңыз ким эле? Толкунбек Эргешбаевич менен сүйлөштүк. Мынакей менин маңдайымда Асан мырза отурат. Бүгүн кечке чейин экөөбүз сүйлөшөөр бул теманы жаттап деле калдык. Негизинен алып караганда эми мына ушул азыр күнөөлүү деп ушул адамдардын айыбын угузуп жазасын бериңиз деп укук коргоо органдарынын эшиктерин каклап жүргөн маалы. Бирок азыр шаардык прокуратурага эмне үчүн келгендигин өзүңүздөр сездиңдер окшойт. Ушул дагы калып кеткен тергөөчү тарабынан азыркы күндө күбө катары чакырылып аткан Ыкыбал деген айым менен ошол реанимация бөлүмүндө иштеп жаткан жана ошондой эле Камил деген адамдарды дагы айыпкер катары карап бериңиздер. Эгер чындап эле сот тарабынан
эгер айыбы боло турган болсо айыбы угулсун деген максатта келди да. Шаардык прокуратурасынын орун басарынын жоогуна караганда бул маселени тез арада ичинде карап, укук коргоочу менен биргеликте чечип берүүгө кирише тургандыгын билдирди да. Кыскасы эми кийинки соттук процесстер дейбизби, же болбосо кийинки дагы ушу талашуу тартышуу маселеси дейбизби, 4 адамдын баары тең айыпкер катары каралып калышы мүмкүн. Ал эми азырынча биз тараптардын бирөөсү күнөөлүү экен, бирөөсү күнөөсүз экенин такыр алабыз, себеп дегенде соттук өндүрүш жүрүп аткан мезгили. Кечирип атабыз. Кайрылууңуз сиздин жалпы ушул эмеге суукта дагы улам бир сөздү кайталай бербейли, ушул мамлекет башчыларынанбы, ушул биздин УКМК башчыбызданбы сиздин кайрылууңуз? УКМК башчы Камчыбек Ташиевке, президентибизге кайрылуу жасайт элем. Ушул бизди акыйкат издеп чыктык. Эми бизден кийинки бардык эле врачтар жаман дегеним жок. Алдан алысмын. Эми ушул ката кетиргендиктен, ушул врачтардын катачылыгына менин кызым жок эле жерден болуп каза болуп атат да. Мына 1 жыл болду, же агы же эмес, же көк эмес болуп, соттон башыбыз чыкпай келип атат. Эми муну 4 врачты биз күнөөлүү дегенбиз да. 4 врач күнөөсү бар. Булар үйгө келип атат, кечирип койгула деп атат, мойнуна алышып атат. Ошону бул жактан соттон бакы кандай болуп атат, өзүңөр сүйлөшүп алгыла дегенде ойду айтып атабы, ошондой болуп эле бакы токтоп турат да азыр. Сот процесс жүрүп атат. Бирок азыр муну 2 Камил Сатарович менен Ыкбал деген булар күбө катары эле келип атат да сотко. Булар өзү күнөөлүү. Күнөөсүн мойнуна алышып атат булар. Ошону күнөөлүү катары сотко немесин өзүнүн немесин кылыш керек эле да. Сотко жөнөтүш керек эле. Тергөөдөн бөлүп албай дейсизби? Бөлүп албай. Буну бөлүп чыгарып коюшуп атат. Күнөөсү жок деп. Күнөөсү жок деп бөлүп алып атат. Күнөөсүн булар мойнуна алып күнөөлүүбүз, кечирип койгула деп ачык айкын айтып атат. Анан тергөөдөн буларды күнөөсү жок деп чыгарып койгону туура эмес болду. Ушуну көзөмөлгө алып, Камчыбек Ташиев, сизге кайрылуу жасайбыз. Ушуну көзөмөлгө алып, ушуларды акыйкатты ак деп чыгарып бергиңизди суранабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен азыр аягында дагы ушул шаардык прокуратурага келип, шаардык прокуратуранын прокурорунун орун басарынан Толкун мырзадан маалыматты алдык. Асан мырза менен биргеликте талкууладык дегендей суроону кабыргасынан коюп, суроолорду берип, жакшынакай жоопторду алдык. Эми азырынча жакшынакай болуп турат, эгерде ушул прокуратуранын мыйзам көзөмөлдөгөн органдын иши кийинки соттук процесстерде бир таасирлүү болсо. Себеп дегенде, ушул прокуратура органынын сунуштамасы менен, албетте булар мыйзам көзөмөлдөөчү катары, буга чейинки мекеме бул тергөөчүнүн прокуратурага келген делосун, же болбосо өндүрүшүн мыйзамдын негизинде тактан эгер сотторго жеткирген болсо, анда акыйкаттуулук, адилеттүүлүк сөзсүз орун алат. Сөзсүз орун алат. Эгерде тергөөчүнүн маалыматы эгерде туура эмес болуп калып, ошол маалыматты дагы булар дагы ушул даңктап, барктап, анан сотко жеткирип салса, анда ошол карапайым тургундардын эзилген, кыйналган. Азыр бизге сөз берди, урматтуу көрүүчүлөр, Кудай буйрса, мына буга чейинки Токсонбаев деген ушул прокурордун орун басары катары, же ошол прокуратура кызматкери катары берген аңтамасына сөзсүз өзгөртүү толтурууда киргизебиз деди. Ал үчүн ушул Асан мырзанын адвокаты менен кошо биргеликте анан ошол облустук кечиресиздер, Жалал Абад облустук прокуратурасынын чечимдерин, токтомдорун алып келтирип берсеңер, мына ушул кийинки ушул айыпкер катары санап беребиз. Буга чейин күбө катары өткөн ушул Ыкбал айым дейби, мисалы үчүн жанагы жерде Камил деген мырзалар, булар да ошол балдар ооруканасынын дарыгерлерин. Анткени буга чейинки ушул Асан мырзанын арызы негизи эмне үчүн мен 4 адамды айыптуу деп берсем, алардын экөөсү айыптуу катары сотко өттү дагы, экөөсүнө кыймыл аракетинде эч кандай кылмыштын белгилери байкалбайт деген аныктаманы силер берип атасыңар деген суроо менен келди эле. Суроолорго мына ушундай так жана бир ишенимдүү жооп берди азырынча. Аны дагы көрө жатарбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Шпига программасынын бул чыгарылышы сөзсүз түрдө ушул чыгарылышына биз кайра кайтып келебиз деген ойдобуз. Анткени 5 декабрь күнү ушул маалыматтын айланасында соттук процесстер уланат. Бул Манас шаардык сотунда болот. Эми эч кимиздер соттошпоңуздар, оттошпоңуздар, жакшылыктарда гана жолугайлы. Саламат болуңуздар. Айсанат, мени кара, колуңду көтөр.